Касымалы Жантошев. Қаныбек романы. Екінші кітап. Қайғылуу қуаныч. Ептеп құрсағы тойсо, ат жылаңачына қарабай, ешікке шығып ойнаудан башқа еркінден еч қапасы жоқ. Күндегі кесуіне бүгінда мықтап кірішкенсеп, топырақты чоғылтып, қолыменен қырдап, үй жасап, өзіменен өзі қоғырап сөйлешіп, бір қанша баламенен сөйлешкөндөй жырғап, жалғыз олтырат. Дарияхан болса күнден күнге начар. Анын үстіне 10 шақты күнден бері ешікке кіріп шығудан қалды. Орылуыны бағу, үйдегі тіречілікті қылу Сақадайдың енчісіне басылды. Анархан болса жақын арадағы қоңшыларының керін жуып, ешін қылып, ептеп бір деме табу менен алек. Мындан кеткеніне 1 жыл 6 ай болса да, алымдан қабар жоқ. Эмне болды? Жолда Айдарбек менен Сорунбайдың қолына түшті. Зұннақын менен Түлкібектер бірдеме қылды. Же Сорундатқа қара буырасы үшін құрмандыққа чалды. Болбысы аттан жығылып, же оорып, ажалға мойынсынды деген сияқты сұраулар чечүүсүз табышмак. Дарияхандын начарлашына алымдын дайынсыздығын чоң себеп болды. Алымды ойлой күнүгө 3-4 маалы ыйлайт. Көзүнүн жашын көл кылып, санаанын сан жолуна түшкөндө баягы чоко, адыл жана башкалары эстерине түшөт. Бирок аларды издеп таап, жардам суроого мүмкүнчүлүк жок. Туурунан чочуган куштай болуп, Асалхандын окуясынан чочуп калган Анархан кез-кезде көрүп жүрсө да, Муслимахун менен амандашып, ал жайын айткан жок. Жашырынып жүрүп жамбагуу Анархан үчүн ашуусуз аскар тоодой болду да калды. Түшкө жарты нан бөлүп жеген бойдон Сакадай менен эркин кезээрип олтурат. Ыйлаба Садыгаң, ыйлаба. Азыр жеңим нан алып келет, деп Сакадай эркинди соорутууга аракет кылууда. Бирок бар менен жокту бала билеби? Көзүнүн жашын көлдөтүп басылбады. Эркиндин курсагы ачып ыйлаганына жаны кейдиби же айлап жылдап жөнүкпөй ооругандыктан өз жанынан өзү аша кечтиби? О, шум дүйнө. Аманатыңды алар болсоң, көп кыйнабай алсаңчы деп Дарияхан көзүнүн жашын кылгыртты. Бирок өтө алсыз болгондуктан акыркы сөзү өз кулагына да угулбай калды. Үйдүн ичине караңгылык өкүм сүрө баштагандыктан Загырдын майынан жасалган жаман чыракты күйгүзүп, Сакадай Дарияхандын жанына койду. Үйдүн ичине көзгө илинер эч нерсе деле жок. Көптөн бери кийилбей илинип турган Дарияхандын кийимдери жана паранжысы теге бурчта. Анын катарында Эркин, Сакадай, Анархандын кайбир кийимдери турат. Бирок алардын ичинде көз ирмелип караарлык жаңысы жок. Бардыгы тең мындан бир нече жыл мурун жасалган кийимдер экендиги көрүнүп турат. Ыйлап чарчаган Эркин, «Эже, нан!» деп дагы ыйлай баштады. Жоктун жону каттуу, өгүздүн мойну каттуу. Эркин ушун этип 1000 күнү ыйлап олтурса да, Сакадай менен Дарияхандын колунан келер тамак жок эле. Садыгаң, Камилжандыкынан бир сындырымнан сурап келип берчи, деди да, эмнегедир жаны кейгендей Дарияхан каңгырыгын түтөтө ары бурулуп кетти. Барбайм жеңеке. Кечээ барып сурасам, качан болсо эле суранып басып жүрөт экенсиңер, деп бербей койгон, деди да Сакадай кимдендир ыза болгонуна каттуу арман кылгандай, көзүнүн жашын кылгыртып, колу менен бутунун тырмактарын чукулаган болуп төмөн карады. Ой, ырайымсыз таш боорлор, ай! Сенин шагыңды сындырбай, а бир сындырымнан берип койсо эмне болушат эле деп бирөө айткан болсо, Сакадай ыйлап жиберүүгө да даяр эле. Жеңекем нан алып келсе, иче коелу деген ой менен Сакадайдын кайнаткан чайы алда качан муздаган. Нан деп ыйлай чарчаган Эркин да уктап калган. Анда санда кың эткен үнүн чыгарып, Дарияхан жатат. Үйдүн ичи ала көлөкө. Көрүп олтурууга көңүлсүз. Сакадай телмирип олтурду да, ай, Кудай ай, бир шыба болуп, Дарияхан жеңем айыгып кетсе. Анархан жеңем экөөлөп иштесе, нан, чай гана эмес, анда санда эт да жеп турар элек. Мейли, эт болбосо да нан кеңири болсо, мен Эркинди ыйлатпай багаар элем. Эгер Кудай берип, ушундай учурда алма-абам келип калса кандай сонун болор эле. Тамак биякта турсун, кийим кече да болор эле. Саткан буюмдарыбыздын ордуна жаңы буюмдар алат элек. Анан канөөк абам келип калса, мен жеп ичпесем да бардык нерсеге ыраазы болор элем. Ой, Кудай ай, ажомоктордо айтылгандай амал билсем, асман менен учуп барып абамды бошотуп келсем,
анан карып атамдарды мында көчүрүп келип, дүйнө таап, эч кимден нан сурабай турган болуп жана эч кимдин жумушун кылбай жыргап жатып калсак. Чарчадым деп айтпастан, отун сууну өзүм алып, тамакты өзүм жасап берип турар элем. Эркин эмнени кааласа, ошону бышырып берер элем деп Сакадай балалыктын таттуу кыялдарында олтурганда, жатып алдыңарбы, Садагаң деп Анархан кирип келди. Эмнеге чыктың? Эркинге нан алып келдиңби? Буларды ким берди? Эркин, Садагаң, Эркин. Тура кой, апаң келди, деп Сакадай кубанганына чыдабай Эркинди ойготууга камырды. Аны ойготпой кое туруп, отунуңду жакчы, Садагаң, деп Анархан колундагылардын текчеге коюп, Дарыш, кандайсың жаным? Дарыяхан машакаттуу кыймыл менен бери бурулуп, айга калды дейсиңби? Начарлоонун ичинде болбосом, оңолуунун ичинде эмесмин деп жашый түштү да, эртерээк эле келсең боло, деди. Кантейин, Дарыш? Эрте келүүгө 2 көзүм төрт болду. Эртең менен 5-ге чейин 4 көйнөк тиктим. Эми азыраак кирим бар эле. Ошону жууп бере салгын дегенинен кир жуудум. Чоң аталардын убагынан бери жыйналган кирлери болсо керек. Жууп бүтө албай жатып жаным кейди. От күйдү, жеңе. Эми эмне кылайын? Казанга суу куюп тиги этти сал, жеңеңе бышырып береле. Дары болгусу бардыр. Битин сыгып канын жалаган байлар зели түбү жарбайт го. Каражанды карчуруп ушул убакка чейин иштесем да, акыма бергени 2 кадак эт, 2 нан деп Анархан үшкүрүнүп койду да, тегеренейин Асылхан. Нандан сындырып жечи. Кичинеден сындырып же. Кокус өзөгүңө өр түшүп кетпесин. Уулуңа да ойготуп берчи. Ичине кан түшүп кеттиби деп корком. Ой арман-ай, кайсы бирин айтабыз? Жыргагандыктан, байлыктан мүйүз чыкса чыгат эле го. Бирок бул турмушту да көрүү керек экен. Адам баласы жамандыкты башынан өткөрбөй, жакшылыкты билгидей эмес, деди Дарыяхан. Дарыяхандын сөзүн кубаттагандай, Анархан башын ийкеди да Эркинди ойготуп нан берди. Апа, нан, деп ыйлап тура калган Эркин нандан кардыга бир аз жегенден кийин жымжырт турган үйдүн ичине өзгөрүш кирип, Анархан менен Сакадай эмес, ооруп жаткан Дарыяханды да күлүүгө аргасыз кылды. Анархан Эркиндин алкымынан жыттады да, сен чоңойгондо бизге эмне кылып бересиң? Мени ыйлаткан байларды уям. Анан көп нан алып келем. Дагы кант алып келем. Анан дагы кант, нан, кемпит, чапаң, көйнөк, жоолук алам. Байын алып бейем, деп Эркин мактангандай секирип барып олтуруп күлүп койду. Белекбай, атаң кайда? Деди Анархан. Атам кетти. Кайда кетти? Кетти, башка катын баласын алды. Мен уям. Атаңдын аты ким эле? Акылбек. Акылбек эмес, Каныбек дегин, деди Сакадай. Кой Садагаң, Асылхан. Эси жок немеге антип үйрөтпө. Кокус бирөөгө айтып койсо шорубуз кайнабайбы? Эмне дейт апа? Эчтеме дебейт. Эжең калп айтат. Билегимдин атасынын аты Акылбек. Кантесиң. Атамдын аты Акылбек деп Эркин мактанып жатканда эшик шарт ачылып, сырттан Камалжандын аялы Саламатхан кирип келип тура калды. Баятан бери биздин сөзүбүздү угуп турганбы деген ой менен Анархан чочуп кетип ордунан тура калды. Жамал, тышта бир кыргыз турат. Күйөөсүнүн атын билбейм. Жамал деген бөлөм бар эле дейт. Сенби башкабы чыгып жооп берчи. Кайдан келгенин сураган жоксуңбу? Алайдан келдим. Атым Адыл дейт. Баягы бөлөм турбайбы, деди да Анархан тышка чыкты. Бирок айдын бетин ала булут каптап тургандыктан ким экендигин таанылбады. Сиз кемсиз? Деди Анархан. Үнүң Жамалдыкына окшойт. Жамалсыңбы? Мен баягы жаман бөлөң Адыл эмесминби? Деди да аттан түшүп артынган чөйүн жерге алып койду. Жакында Саламатхан тургандыктан сен кайсы бөлө, кайсы Адылсың? Тааныбай жатам деп суроодон боло албай, аман эсен жүрөсүңөрбү? Таяжем менен Таяжиздем күйлүү жүрөбү? Деп Анархан амандаша кетти. Адыл чөйүн тамдын түбүнө коюп, атындагы куржунун алып, Анархандын артынан үйгө карай басты. Жамал, меймандын атын акырга, аркы четине байлап чөп сал, деди да Саламатхан үйүнө кирип кетти. Адыл үйгө кире бергенде, баягы киши турбайбы деп Сакадай ордунан тура калды.
Келиңиз, саламат жүрөсүзбү деп Сакадайдын жардамы менен Дарыяхан башын көтөрдү. Саламатсызбы, Аяш? Эмне, сыркоосузбу? Эми жакшы болуп келе жатасызбы? деп Адыл Дарыяхан менен кол алышып, Сакадай менен Эркиндин бетинен өптү. Баягы Каныбектин досу Адыл экенин Анархан эми анык билди. Бирок Адыл сыяктуу сырттан тааныбагандыктан эми кайта амандашууну уят көрдү. Жай сурашып бир аз олтургандан кийин Анархан кимдендир чоочулагансып эшик тарапты бир карап алды да: "Каныбек дебей, Акылбек деп сүйлөңүз. Андан бир кат алганыбыз. Ошол бойдон эч кабар жок." Билем. Бирок жанагы катын сураганда Акылбек деген атын таппай калбадымбы деп Адыл күлүп койду. Кап, конок эртең келбей же эрте келбей дегендей, эми эмне кылабыз? Казанга суудан куя түшчү. Мен Инахандыкына барып келе коеюн. Эти түгөнүп калды экен деп Анархан ордунан турду. Эт үчүн барбай эле коюңуз. Тетиги куржунду сөөңүзчү. Бир жагы менин белегим. Бир жагы Аяшыңыздын белеги, деди Адыл. Арыдан бери куржунду сөгүп жиберишти. Бир көзүнөн 2 кагаз чай, бир канча өрүк, мейиз, кант чыкты. Эч кимдин уруксатын күтпөй, Эркин 2 колу менен чеңгилдеп алды да четке чыга берди. Экинчи көзүн сөккөндө 10 чакты кургатылган керчөө, сүрсүткөн эт чыкты. Бул сыяктуу белек берип жиберген Аяшына жана ардактап белекти алып келип олтурган Адылга кандайча кылып рахмат айтуунун ыгын табышпады. Тек дүйнөсү түгөл, 4 түлүгү шай болгондой, мындан артык дүнүйөнүн кереги жоктой кубанычка батышты. Аркы-берки сөздөрдү сүйлөшүп олтурушту. Адыл чөнтөгүнө колун салып, бир кагазды кармап турду да: "Кой, бул катты эртең кетээрде берейин" деп ойлоду да, колун чөнтөгүнөн тартып алды. Адылдын чөнтөгүндөгү кат Анарханга берип кой деген алымдын каты эле, бирок ал каттын ичинде шумдуктуу кабар бар экенин Адыл мурун окутуп уккан болуучу. Ошондуктан азыраны жашырып койду. Биздин ал жайды кимден уктуңар эле? Алым мындан экинчи келип кайта кетип бара жатканда биздикине конуп өткөн. Болгон ишти ошондон аныктап уктум. Мен өткөн жазда келип силерди үйдөн таппай кеткенмин. Келип жанагы катындан сурасам, алар 3-4 күнгө чейин келбейт. Бирөөнүн ишин кылууга кеткен деди. Ишим шашылыш болуп, жолдошторум шашып бара жаткандыктан кетип калганмын. Бирок силерге жолукпай барганды билип, Аяшыңыз Күлайым мага абдан таарынды деп, мурун келип учурашпай кеткен күнөөсүн моюнга алгандай, өтүгүнүн ак кытын кармап, кончун чоюп койду да: "Турмушуңар кандай?" "Кандайын сурайсыз, Аяш? Баягы өзүңүз көргөн үйдүн ичи эми ушул үйдүн ичине айланган" деп Анархан мукактана түшүп, көзүнүн жашын кылгыртып жиберди. Үйлөрүнүн ичи жакшы эле. Чоочулашып бир жерге катып койсо керек деп ойлоп олтурган Адыл Анархандын көз жашын көрүп, табалап сурагандай болгон экенмин го деген ой түшө калды да уяла түштү. Тамак бышып алдыга келди. Анархан алып келген жаңы эттен кичине туурап Дарыяханга беришти. Бирок каруусу Дарыяхан жарытып жей албады. Сакадай менен Эркин эттин тили болсо сүйлөгүдөй калышты. Адыл атынын ээрин алып таңашырып койду да жатты. Жол келип чарчагандыктанбы төшөккө башы тиери менен уктады. "Эже, тур, күн чыкты" деп Дарыяхан акырын тартып Анарханды ойготту. Анархан бешманттын желбеге жамынып, кепичин коңултак кийип сыртка чыкты. Жамал, бөлөң келгенге кеч туруп калган экенсиң. Эчтеме эмес, бирок бөлөң экөөлөп малдын убалынан коркпойсуңарбы? Же бөлөнүн аты чөп жебей турган ат беле" деп эмне үчүндүр Саламатхан какшыктады. Жок апажан, күн чыга отко коюңуз деген эле" деп атты көздөй басып бара жатып, "Калпты Кудай өзү кечирсин" деди да окуранып жер тепкилеп турган тору аттын ооздугун чыгарып чөпкө байлады. Таң ата тура турган таң жарчысы: "Эркин, бүгүн былк этпей Сакадай экөө уктап жатат. Кеч жаткандыктанбы же атка урунду болгонбу, Адыл да уктап жатат. Аны ойготууну эч ким каалаган жок." Анархан Саламатхандан 20 тыйын карыз алып, сүт, каймак, нан алып келип, Адылдын ойгонушун күтүп олтурганда, Адыл чоочуп ойгонду да: Мени зил баскан экен го. Атым эмне болду экен?" деп шашылыш кийине баштады. "Атыңыз жок. Баятан сизди ойготуп айта албай олтурам" деди Анархан. "Коюңузчу" деп Адыл абдан чочуп кетти. "Тамаша кылам, Аяш. Жана күн чыга атыңызды отко койдум" деп
Анархан күліп қойды. Разымын Аяш, рахмат. Ат суғарылып, жүзі қолы жуылып, чай içilүү менен бирге келечек турмуш жөнүндөгү сөздөр да башталды. Ошондой деңиз Аяш. Эми мен болсом, баягы малай адыл эмесмин. Соодагер адылмын деп күлүп койду да, чынын айтканда эптеп бирдеме таап, үй бүлөнү дурустап баккан адылмын. Баягыда Каныбек жок, Акылбек колго түшкөн жазда бир байдан 10 ирик көтөрмөгө алып, күзүндө 5 ириктин акчасы менен байдан кутулуп, калган 5 ириктин акчасын ары бери жүгүртүп, мурдагы жылы кышында 15 ирик байлап, өткөн жылы жазында Анжиянга айдап барып саттым. Пайда жакшы болду. Көк сууга барып арзан баа менен 32 тишти жана эшиктеги атты сатып алдым. Карышкырды көрсө эшектин ыйыгы тутулат деп, пайданы көргөндө соодагердин шакый кармап, чыдай албай буту менен эмес төбөсү менен чуркайт эмеспи. Ошол эки тиштилерди кышкы менен байлап, жаз чыгары менен Анжияндан Наркасаке базарына айдап барып саттым. Кудайга шүгүр, пайдасы жаман болгон жок. Үйдөгү оокаттагы жаман эмес. 2 кулундуу бээ, 2 музоолуу уй, 1 бышты өгүз бар. Үйдөгүлөр кандай көрөөрүн билбейм. Мен оюмча, колдо бар акчанын бардыгына чарбалап эчке, кой алып, 2-3 жылы ирденип, эл катары жүрсөк деген оюм бар. Топурактан тышкары болуп, бейли бузулбай турса, үй бүлө гана эмес, силерди да багууга кудуретим жетет. Эгер макул боло турган болсоң Аяш, бул шаардын ичине турба. Шаарга туруудан пайда жок. Макул десең, күзүндө келип көчүрүп кетейин. Азыр эле көчүрүп кетейин дегенге болбой жатат. Себеби силерди көчүрүп барганда жаманда болсо, алачык бышып берүүм керек. Бирок ал алачык камы азыр даяр эмес. Ошондуктан күзгө чейин бир үйдүн камын кылсам, арзан баа менен 10 чакты эчки улактын башын куруп, токумдай жерге арпа, буудай сээп берсем, андан нары ирденип кетпейсиңерби? Чыгым-чугум жагынан жарым чакка салака тийгизбеймин. Акылбек алыскы каардуу сапарынан кайткыча эптешип оокат кылалы. Тиги кайынсиңдиң бой тартып, оруночо калса, бул уулуң чоңойсо, Акылбек келгиче кор болбойсуңар Аяш. Эр жигит үчүн кылаар жакшылык эле ушул эмеспи? Мен куулангандыктан бул сөздөрдү айтып олтурганым жок. Зайыбым Күлайымдын мага берген акылы боюнча жана эн атамдар болуп зайыбымдын акылын туура тапкандыктан бул кеңешти сизге айтып олтурам Аяш, деди Акыл. Арадан алда канча сөздөр айтылып өттү, бирок Адылдын акылына каршы Анархан эчтеме айткан жок. Адылдын айтуу боюнча убада бекилди. Камилжандын дүкөнүнө кирип, Анархан Адылга кездеме алышып берди. Адылдын куржуну кичирээктик кылгандыктан өзүнүн чоң куржунун берди. Аяшым, Күлайымга деген мындан артык белегим жок. Досуңдун бергенин тишин ачпа, деген. Бергени ушулбу деп, таарынбасын деп, каралашайы көйнөгү менен кара баркыт 5 манттан берди. Бирок бул Анархандын сатууга ылайыкталган акыркы кийим эле. Кош эми Аяш, аздыр көптүр мына бул 15 сомду алып, мен келгиче эптеп оокат кылып турмуз деп, Анархандын колуна 15 сомду берди да, мен Кудай ура жаздаган тура. Киши аркылуу келген алымдын каты бар эмес беле? Аны мен унутуп кете жаздаган турбаймынбы деп, чайдын кагазына оролгон катты алып, мынаңыз Аяш, деп Дарыяханга сунду да, коштошуп аттанууга жөнөдү. Дарыяхан кубанганынан эмне деп айтканын өзү да сезбеди. Тек алымдын бооруна сыга кучактагансып, катты көкүрөгүнө басты. Кубанычтын күчтүүлүгүнөнбү Кудайымдын бергени, жанымдын эрмеги, өмүрүмдүн кубанычы жыргалы, ичер суум, көрөр күнүм деп жалынып дагы жиберди. Анархан Адылды аткарып кайра киргенде, жеңе, көчөдөн тезирээк молду чакырчы. Алтыным алымдын, жок, кайның алымдын катын окутуп алалы, деп алсыз жаткан Дарыяхан турууга аракет кылуу менен күлүмсүрөй баштады. Салам кат. Ардактуу жеңем Жамалга, сүйгөн жарым Күлияга, карындашым Асылжанга, бөбөгүм Белекке, мындагы туруучу атаңар Карыптан, эниңер Күлүкандан жана менден салам дуа. Кандай? Аман эсен кайгы капаңар жок? Топурактан тышкары турасыңарбы? Биз болсок аман эсен турабыз. Карып атаңар, Күлүкан эниңер күүлүү. Турмуш болсо анчалык жакшы эмес. Себеби силерден келгенден бери оору буту колумду байлады. Келерим менен 2 бутум зыркырап ооруп, төшөктө 3 ай жаттым.
Андан жакшы болоору менен келте оору менен ооруп айыктым. Бирок оң бутум өзүмдүкү эмес сыяктуу. Ары бери басып эмес, кыймылдоого жарабайт. Силерди ойлосом жүрөгүм жарылып кете жаздайт. Бирок колдон келээр чара жок. Силер жөнүндө ойлосом башыма 12 дозок бери келет. Ырас. Силердин санааңар бизден да тынбай жаткан чыгар. Жеңе. Жакында Кашкардан баягы Даут акын келди. Ошол Даут акын менен бирге Кашкарга барууга даярданып жатам. Баруудан максат баягы Личандын тактасынан дарылануу. Эгер бир жакшылык болуп, бутум аракетке жарап калса, бир күнү токтобой силерге жетем. Кош, саламат болгула. Кат жаздырган Алым деп жазылган кат эле. Аңсаганы Алымдан кат келиши күтүлбөгөн жерден Адыл келип белекке кошуп 15 сом берип жана келечек турмуштарын айтып акыл бериши Анархан менен Дарыяхан үчүн эбегейсиз кубаныч болду. Бирок Алымдын катын окту укканда бул кубаныч кайгылуу кубаныч болорун сезишкен жок. Өлүмдүн жарчысы. Турбайсыңарбы? Коңгуроонун урулганы качан деп ышка байланган сары жүндөй сары мурутуна муз тоңдуруп, мылтыгын ийине асып, эки колун сур шинелдин жеңине катып, бир солдат кирип келди да таң атканча чыдабай алдастап чыккан Ивановду буту менен түрттү. Иванов адатынча атырылып тура калбады. Бул солдаттын минтип келиши көнүмүш адат сыяктуу эч кимиси сестенген да жок. Акырын туруп көңүлсүздүк менен кийине башташты. Тур дейм иттин баласы деп солдат Ивановду бутка бир тээп, буту менен анын жамынып жаткан жаман таарын илип ыргытты. Иванов кыймылдаган жок. Тек солдаттын кылыгына ачуусу келгендей жаткан калыбы менен солдатка мойнун буруп, майы түгөнгөн чарасындагы кубатсыз көзү менен карап, "Эх, адамгерчиликсиз акмак", деди да башка сөз айтууга кубаты келбей солдатка түкүрүп жиберди. Анын түкүрүгү солдаттын бетине барып жабыла калбаганы менен солдат үчүн Иванов чоң күнөө кылган сыяктанды. Ал мылтыгынын кундагы менен Ивановду урганда, "Тийбе" деп Каныбек менен Давиденко кармай калышты. "Кое бер, иттер. Сабыр кыл тууган. Ал көптөн бери оору. Бүгүн таң атканча уктубай чыкты. Эч дарманы жок", дешти. "Мен бул итти билем. Бул арамза, алдамчы, бузук. А бул оору эмес. Оору киши бат эле айыгат же бат эле өлөт. А бул бузук ооруганга шылтоолоп бир шумдук чыгаргысы келет. Бул" деп солдат урууга дагы умтулганда Эрнст кармай калды. Бирок солдат каршылашып эч сөз айткан жок. Көзүндө огу бар болсо атып жиберүүчүдөй бардыгын айландыра карап алды да шарт чыгып кетти. Солдаттын бул көрүнүшүнөн бир шумдукту күткөндөй анын сыртынан ээрчи карашты. Ачуулуу кетти. "Чагым кылат. Ооба. Каныбек, Давиденко, Эрнст үчөөңү жамандап барат. Ал талашсыз, бирок корко турган эч иш жок. Ыгы келгенде Иванов үчүн жаза тартууну баарыбыз моюнга албадык беле? Мына, буга карагылачы. Бүгүнбү, эртеңби Иванов биз менен" деп капитан мукактанып барып токтоп калды. Капитандын жашы 35-те, бою орто, көзү ойноктогон, как элес, мурду таңырактай сымал сары чейкил киши. Аз күлүп көп сүйлөйт, бирок ар качан орундуу сүйлөйт. Дайыма сүйлөрдө жаагын таянып, бир бутуна учкаштыра коймой адаты бар. Сулуу көздөр менен кызыктырып сүйлөөгө, өзүнүн оюн бирөөгө түшүндүрүүгө абдан уста. Бирөөнүн капаланганын, наалып сүйлөгөнүн, калп айтканын өлгүдөй жек көрөт. Кайгы адамдын өзүн чиритет. Калп адамдын сөзүн чиритет деген сөзүн ар дайым сөз арасына кыстыра салат. Өзү мурун токардын баласы болгонун, солдатка барганын, ошол солдатта жүргөндө ата энеси өлүп калганын, анан оору болуп солдаттыктан бошонгонун, балык кармоочу бир байга малай жүргөнүн, андан качып барып Орехово заводунда иштегенин, ошол учурларда кайсы кыз, келин жана жигиттер менен достук мамиле кылганын айта берсе, ар бир окуясы бир күндүк жомок. Анын тарыхын угуудан эч кимиси талыкпай турган. Ошентип Орехово заводуна иштеп жүрдүм. Анда кандай экенмин? Оттой атылып, чагылгандай чагылып турчумун. Бир күнү падышалык өкмөткө каршы басылган листовканы ар кайсы көчөгө, полиция жана байлардын эшиктерине жабыштырып келүү иши мага тапшырылды. Мен көп жерлерге жабыштырдым. Акырында бир караңгы жер менен бара жатып, акыркы бир листовканы жабыштырып жатсам, жаныма кандайдыр эки полицейский пайда боло калганы. Бирок мен акылыман шашканым жок. "Сен ким? Эмне кылып жатасың?" дешти.
Рас, алар менин эмне кылып жатканымды ажырата алышпаган эле. Бирөө оң колу менен тапанчасына эптенип, менин жаныма тура калды. Экинчиси ширеңке чагып, тамдын боорун караганы жатканда, жанымда турган полицейскийди мурунга коюп чыгып, тегинисин кулак түпкө коюп көмөлөттүм да качып кете бердим. Бирок көп узабай дагы эле ошондой бир иш менен жүрүп колго түштүм. Мына 3 жыл өттү. Дагы 17 жыл бар. Эчтеме эмес. Таалай күнү жар кетсе, бул өмүр кайрадан жашарат. Жакын жылдардын ичинде бошонуп каларбыз. Ооба. Бошонуп калууга ишеничим көп деп, кубанычтуу күлүмсүрөө менен терең ойго кетер эле. Бул иттерде адамгерчиликтин эч белгиси жок. Ивановдун ушул абалына карайт дейсиңби? Карабайт, деп жаны ачыгандай оор улутунду да Давиденко эшик тарапты карады. Кана, сага кошулуп Каныбек, Эрнст үчөөбүз кайгырыштык эле. Ошондо биздин абалыбыз өзгөлөргө калабы деп капитан жактырбагандай Давиденкого карады. Мен Лениндин өзүн көрө албадым, бирок анын сөздөрүн окудум. Жана өзүбүздүн кружокто да бир топ иштедик деп Лениндин сөздөрүн, болгон окуяларды бирден терип, теги 4 жолдошуна жана иштеген башка жолдошторуна 3 жылдан бери айтып келе жатат. Капитандын айткан сөздөрү, үйрөткөн акылдары эп келгендиктен жолдоштору айтканын жерге ташташпайт. Досум, сен абдан жакшы адам экенсиң. Биздин билбегенди билгизип, көрбөгөндү көрсөттүң. Биз бешөөбүз 3 жылдан бери эң ынтымактуу союз жасадык. Бири-бирибизди кыйышпас үчүн ант жасадык. Бирок кара булут ойноп, кар боройлоп, шумдуктуу бороон чар тараптан сокту. Дарыя ташып, деңиз толкуду. Күн караңгы, жол алыс. Биздин кемелер чоң коркунучта, бирок сен тажрыйбалуу капитан. Биз матросторуңду коркунучтан сакта. Эркиндиктин маягынан адашпай кемелерди түз айдап бар деп мындан 2 жыл илгери Иванов айткан эле. Ошондон бери Сергей Иванович Железовну өз аты жөнү менен аташпастан капитан деп атап келишет. Каныбек кийимин кийип болду да чокоюнун боосун улаштырып олтурган Эрнстке карады. Анын артындагы терезенин тешигинен жүлүндөй созулуп кирип жаткан борошону көрдү да: "Эрнст, аркы терезеден кирип жаткан эмне?" деди. Эрнст артына бурулуп карабай туруп: ал өлүмдүн жарчысы" деди. Өлүм деген сөздөн улам баардыгы тең терезени карап тунжурашты. Рас, өлүмдүн жарчысы деп алсыз табышы менен күн кетти да Иванов турууга аракет кылды. Бирок ал башын өзү көтөрүп тура албады. Капитан жөөлөп тургузду. Ал дармансыз кебетеси менен алмак салмак 4 досуна карап демиге: "Рахмат. Менин бир боорлорум. Рахмат. Эми мени эптеп кийиндиргиле. Акыркы учурда да менден жардамыңарды аябагыла. Мен кийинип, айдаган жагына барайын. Кана боорлорум, мени кийиндиргиле. Мени аяп, үйгө таштап кетет деп турасыңарбы? Таштабайт. Таштаганы менен да мен бул үйдө калбайм, туугандар. Мен бул оору менен көптөн ооруп, көптөн бери чоң толкундуу деңиздеги кемеде келе жатам" деп терезеден кирип жаткан борошого карап турду да: "Жолдош капитан, тигине биздин маяк" деп кубанычтуу мүнөз менен кубатынын бардыгынча кыйкырып жиберди. Бирок Ивановдун кыйкырыгынан улам алар анын абалы өтө начар экендигин түшүнүштү. Өз тагдырлары жөнүндө ойлору алда кайда кетти. Өткөн күздө туткундар арасында түрдүү оорулар көп болуучу. Ал оорулар теги бөлмөлөрдө эле. Күндөрдүн биринде 50 киши ооруп үйдө калды. Калгандары жумушка кеткен. Ал 50 адам өз ара сүйлөшүп, жалган ооруган оору болгондуктан кароолдо турган 5 солдат жана 1 унтер офицерди өлтүрүп качып кетишкен. Бирок алардын бир катар жакында гана болгон. Лена жумушчулардын чоң окуясында кармалып, калгандары дайынсыз. Ошол оорулардын иши абдан такык. Өлгөндөн бөлүнгөнүн эч кандай себептерине карабастан жумушка айдап кете берет. Ардактуу капитаным, мени ушул абалым менен ушул оңбогон бөлмөгө таштап кетпегиле. Ала баргыла. Балким мен бүгүн бул үйдө кайта келбесмин. Балким менден тыңдар да кайрылып келишпес. Жалгыз калып жан берсем, жанагы иттериң сүйрөп барып, белимди бүктөп бир бурчка тыга салат. Сөзсүз ошондой кылышат. Мени бир туушкан достукка санасаңар, менин сөөгүмдү иттерге кордотпогула. Ала баргыла. Жаныңарда жүрүп жан берсем, карга сагызган табылбагандай кылып, өз колуңар менен жашырып койгула. Андан башка силерден сураанарым жок" деп бышактап ыйлап жиберди.
Күнгө күйгөн чөлдүн чөбүндөй саргарган сары түгүнөн башка анын өңүнөн эч нерсе көрүнгөн жок. Көзүнөн жаш чыкпаса да, тарамышы көпкөн кубатсыз болду. Суусуз терең сайдан кургак көздөрүнүн алдын сүртүп койду да, эчтеме эмес, туугандар, эчтеме эмес. Чоң толкунда мачтага чыгып бара жаткан матростордун бирди жарымын ырайымсыз бороон учуруп барып деңиздин тереңине чөгөрбөс болуп турбу? Эчтеке эмес. Кемени айдай бер, капитаным, деди да, Иванов жолдошторунун жардамы менен эки жеңин кийди. Асманды каптаган калың булут, жаап турган кар жок, борошолоп кар учурган шамал. Анда-санда каркылдап карга, шакылыктап сагызган олтурат. Азап чеккен өмүр, жадаган көңүл үчүн көңүлгө төтөп кылып кубанаар эч нерсе жок. Туткундар 2-ден 3-төн катар басышып, биринин артынан бири келе жатты. Эң алдыда 3 солдат, артында 5-өө, мылтыктарын кучактай кармап, бирди жарым туткун токой арасына кире качабы деген ой менен солдаттар сак келе жатышат. Туткундар жүздөн ашуун, көрүнүштөрү сус, көздөрү шишимик, кийимдери жыртык, кандай чадыр боорукерлик сезим менен алдуусу алсызын сүйөгөн болуп келе жатат. Эки колун моюндарына аса кармап, экинчи колдору менен аркасынан кучактап, элдин орто ченинде келе жатышкан Эрнст менен капитан Ивановту Каныбек менен Давиденкого беришти. Иванов анда-санда гана бутун шилтеген сыяктанбаса, аны так көтөрүп келе жатышты. Иванов сыяктуулар 10 чакты бар эле. Бир боорум капитан, Каныбек, Давиденко, Эрнст, силер мени кечиргиле. Мен силерди кыйнадым. Төмөн түшүп бара жаткан боюмду жогору көтөрө албай калдым. Эчтеме эмес. Бул силердин бир боордук менен мага кылган акыркы урматыңар. Ооба, эң акыркы, себеби мен колу бутумдун бар же жок экенин сезбей бара жатам. Рас, сезилбейт, бирок жүрөк уруудан тыйыла элек. Үмүт алда кайда учуп, эмненидир каалайт. Кулак таттуу үмүтүн ырын уккусу келет. Кана, деди Иванов. Анын бул сөздөрүн алды артына бара жаткан 5-6 кишилер укту. Кана деген сөздөн улам сырдына болгон 4 жолдошу Ивановтун эмнени каалаганын биле коюшту. Зар кайгы катар-катар черге айланып, аргасыз муңдун жашы шорголоду. Сибирдин шумдук катаал түрмөсүндө, чиркин-ай, асыл жандар корболобу деп капитан коңур үнү менен созолонтуп кое бергенде, алды артында келе жаткандар да акырында кошулушуп кетишти. Токойду шуулдатып кар учурган бороон менен бирге туткундардын муңдуу үндөрү алда кайда кетти. Жакшы, абдан жакшы, туугандар. Бирок мен берки ырды каалаган элем, деди да Иванов бир аз жөтөңкүлөрү басылды. Күн өттү, түндөр өттү алмашылган. Ай-айга, жылдар-жылга жалгашылган. Ден өлүп, кандар качып кубат кетти. Сыз соруп ач сүлүктөй жан башымдан. Сүр качып кейип кетти адамдыктан, шооласын жарык күндүн минут көрбөй, дылдырап жүрөк уруп, өпкө согуп, жан чиркин далбас уруп келет өлбөй. Шумдуктуу күндө жаңы укмуш болуп, келатат жүрөк чиркин ууга толуп, аргасыз көлдүн гүлү соолугандай, баратат дени чиркин улам соолуп деп Каныбектер ырдаганда, алды артында бара жаткандар муңдуу обонго мукамдуу үндөрүн кошушту. Бирок ырдабагыла деп солдаттар бакырышкандыктан басылып калышты. Карач, супсур турмуш каны качкан, тумандап жердин бетин ак кар баскан, калдайган Россия эмгекчели тентиреп, кайыр сурап, арып ачкан. Кана туугандар, карап турбайлы. Кайгырган менен Иванов кайра тирилбейт, жолдоштор. Ичи чирик чыга турган карагайды ким тааныйт? Бир чирик карагайды кесип, ичиндеги чиригин алып, ордуна Ивановту жашырбасак башка чара жок, деди капитан. Тетиги биз кескен карагайдын ичи чирик экен. Ошондон өлчөп кесип алсак болот, деди чачы, сакалы иретсиз саксайган бир орус абышка. Ивановтун боюнан 2 кез ашык коюп, карагайды кесишти да тең жарышты. Эки башындагы чириктерин албай ортосун оюшту. Сырткы бутактарын жымсалдашты. Ивановтун ичине кийими менен жаткырганда кенен келишине баардыгы ыраазы болгон сыяктанышты. Ивановтун кыйбастары анын бетинен өөп, акыркы ирет коштошушту. Карагайдын экинчи жарымы менен жаап, өзү омурулуп чыгылган чоң карагайдын түбүнө алып барып, үстүн эски жыгачтар жана бүчүрлөр менен жабышты.
Туткундар кечке жумуш жасап, кечинде үйгө карай кайтышты. Бирок ойдо жок каттуу шамал менен бирге кар боройлоп жаап, алдыдан утуру чапкындай баштады. Ар ким ылдамдап баракка тез жетүүнүн аракетине киришкен сыяктуу. Суунун жайын жар билбейт. Жоктун жайын бар билбейт. Сүргүндө ат-жылаңат жүргөн шордуу туткундардын жайын солдаттар кайдан билсин. Эртең менен жеген кебек кара нан, 1-2 кружка ысык суу менен ушундай суукта кандай адамдар чыдаса болот, деп Каныбек колтукташып бара жаткан капитанга айтты. Бирок эмне үчүндүр ал унчуккан жок. Башын төмөн салып, алдынан утуру ал кардуу боронго төбөсүн тосуп келе жатты да, таң сүрүп, гүл ачылып булбул сайрап, жарык күн алтын нурун чачса боло. Эзилген шордууларга күлө багып, эркиндик кең кучагын ачса боло, деп кандайчадыр толкунданып ырдап жиберди. Бирок келе жаткан эл капитанга кошулуп ырдашкан жок. Капитан алды артында күрткүгө батып, жыгылып туруп келе жаткан элди бир карап алды да, өмүрүм эчен жылдык ушун этип, чырмалды чынжыр тоорго бекем, телмирем күнү түнү күтө, эркиндик шооласына качан жетем деп коңур үнү менен каттуу сөз убурдады да басылып калды. Кулак баштарын тумчулап алышканбы же жандар менен өздөрү алек болуп калганбы, болбосо каттуу бороондун капшабы менен угушпай калдыбы, унтер-офицер баштаган солдаттар капитандын ырына каршы эчтеме дешкен жок. Жакындадыкпы деп Эрнст капитандан сурады. Жакындадык. Дагы жарым саат чамасында барып калабыз, бирок Иванов жок. Ал токой ичине түбөлүк бизге көрүнгүз болуп жашынып алды. Ага кошулуп, бул бороондо дагы кимдер калып жатканын ким билет, деди Давиденко. Какаганга муштаган. Карыптарга каргашалуу кастык кылгандай кечке түндүк түнү менен тынбай жаан өшөрлөп жаап чыкты. Жыгачы мыкты зыңгыраган бай үйлөрүнөн корунгансып, небак салынган эски үйлөр жаанга туруштук бере албагандыгынан күнөөкөр болгонсуп, жапырайып, дубалдары урап, кайбиринин төбөлөрү түшүп турат. Жеңе, тамдын боорунда менин жаман көйнөгүм илинип турат. Ала кел, деди Сакадай. Анын көзү шишимик, өңү сус, кабагы салыңкы. Эмнеликтендир эки көздүн алдында кургаган жаштын тагы турат. Чачтары өрүлсө да тартипсиз саксайып суу. Анархандын суу болгон жакы этегинин алдынан эркиндин кири кетип, бышарган бутунун оң бармагы көрүнөт. Эже, эмне? Ушул жер жакшы экен, Ооба, Садагаң. Эми ушул жерге жатып алабыз. Тиги үй жаман, ага кирбейбиз. Ушул жерди үй жасап алабыз. Мен көчөдөн батка калып келип, очок жасап берем. Тиги дубалдарды да шыбап берем. Сен дагы шыбайсың, эже? Ошен Садагаң. Ырысыбыз болуп, сен чоңойсоң баардыгын жасап бересиң, деп Сакадай эркиндик көкүрөгүнө кысып, сол жаккы чекесинен экире төптү. Мен абдан чоң болом, Чоң жигит болосуң. Күчтүү боламынбы? Ооба. Балдардын баардыгын ыйлатамынбы? Урушкан балдар болсо ыйлатасың, урушпаган балдарга тийбейсиң. Ооба, баарын урам. Эже, чоң болом. Чоң болсоң. Мени балдар уралбай калат. Уралбайт. Анан мен көйнөк ыштан сатып келем, сага, апама көп кийим алып берем, Ооба, тегеренейин. Анан атам келет, Келет. Эже, атам эми келбейт? Келет. Биз уктап калганда анан кийин келеби? Атаң качан малайлыктан бошонгондо келет. Малайлыктан? Ал эмне, койбу? Ооба, атаң кой кайтарып, ошол койлорун сатып анан келет. Кой көппү? Көп. Сатып анан бизге кийим алып келеби? Ооба. Мага, сага, апама алып келет, Анан биз киебиз. Апамын адалаттыкындай жаңы көйнөгү болот. Сенин көйнөгүң Халын Сакандыкындай болот. Меники Жакыптыкындай болот. Ооба. Атам эмне көпкө чейин үйгө келбейт? Кожоюну бошотпойт. Кожоюну? Ал ким, ачуулуубу? Ооба. Эже, атам эң чоңбу? Эң чоң. Сакалы бар, Бар. Атам келгенде экөөң бир жатасың. Мен апам экөөбүз бир жатабыз, Сен атаң койуна жатпайсыңбы? Жок. Эмне үчүн? Аны мен тааныбайм. Корком. Уруп коет. Урбайт, атаң жакшы. Кереги жок, урат. Урбайт, Садагаң. Кереги жок. Урбаса деле апамдын койуна жатам. Мейли, Садагаң.
Ал жаман, ким? Атам. Эмне үчүн? Мага жакшы үй жасап бербейт. Өзүнүн коюн кайтарып жүрөт, жаман. Келгенде үйгө кирбеймин, урам, деп эркин кабагын түйүп, оозун чурмуйтуп, эки муштумун бири-бирине уруп койду. Эркиндин баятан берки сөздөрүн толук укса да, Анархан эч нерсе деген жок. Анын кабагын жаачу күндөй түнөрүп, көзүндө жаш, башында тамчыдан сарала болгон бир байлам боз жоолук, жаактарынан суу болгон чачтарын чыгып турат. Этине кийгени жамачылуу боз көйнөк, жамынганы тытык кара чапан, сууга түшкөн чычкан сыяктуу. Садагаң алтыным. Эркинди олтургузуп тетиги 3 кышты коюп, очок жасап, от жакчы. Алдагы баланын ичине кан түшүп кетти го деп, кимдендир кайгысын жашыргандай, демин акырын чыгарды да, өзүбүз деле тоюп турган жерибиз жок, деп колундагы сакадайдын эски көйнөгүн сыгып жайды да, аркы үйдү көздөй басты. Эшиги жок, аңырайып, бир бурчу урап түшкөн үстүнө көйкөлүп көк чөп чыккан жаман үйгө Анархан кирип кетти. Эгер үстүнөн караган адам болсо, үстү түшкөн үйбү деп айтуудан мурда, төбөсү түшкөн көрбү деп айтышы мүмкүн эле. Анархан жилинчегине келген сууну кечүү менен чалчык сууга колун салып, төркү бурчу жактан бир нерсе издей баштады. Үстүндөгү тешиктен чалма урап түшүп, Анархандын бетине суу чачыратты. Ал сол колу менен бетине чачыраган ылай сууну сүртүп жатып, үйдүн төбөсүнө карады. Үйдүн үстү камкордук менен качантан берки курумду жыйнагансып, төрт жеринен тешилип турат. Устуну жана устунга туура салынган чабак чыгачтары, жүгү оор эшиктей кайкалып, үйдүн ичине көрүп бергенсип, ышкарлашкан сары тамчылар тамат. Анархан баардыгын айландыра карап туруп, улутунду да дагы колун сууга салып, жогун издей баштады. Жайдын толук кези, күн түш. Күн ысык болгондуктан Оштун көчөсүндө адам көп жок. Кандайчадыр иш менен жүргөн адам болбосо, элдин баардыгы көлөкөдө. Сакадай кандайчадыр кыялга түшүп, эшиктин тешигинен көрүнгөн теректин башын карагансып олтурат. Бирок анын көзүнө терек көрүнгөн жок эле. Оң жагында Анархандын жоолугун жамынып эркин уктап жатат. Андан аркы бурчта азыр эле алдастап чыдабаган Дарыяхан көшүлүп уктап жатат. Оң колуна 5 нан, сол колуна паранчысын бүктөй кармап, Анархан кирип келди да, уктап калыштыбы, деди. Жеңем бирдеме ичтиби? Эч нерсе ичпей койду. Такыр эле, такыр. Суу берсем да ичпеди. Сен кеткенден бери чыдабай жатып азыр гана тынч алды. Теги жаны кыйналды. Ар түрдүү сөздөрдү эле сүйлөй берди. Ачкачылыктан жөөлүп жатпасын. Ойготчу бирдеме ичире эле. Азыр эле тынч алды, жеңеке. Анда эмес, кичине уктай түшсүн, деп Анархан паранчысын илип, колундагы нанын текчеге коюп, эркиндин бетин ачып өптү да, жоолугу менен бетин сүртүп, эмне деп сүйлөдү. Жана чакырып алып, белекти, анан мени өптү. Көзүнөн кичине жаш чыгарып ыйлап турду да, чурка, алым абаң келди көрүнөт, карачы, деди. Мен чын көрүп, чыгып карасам эч ким жок. Эч ким көрүнбөйт десем, келүү керек эле. Жазган катында деле айгаарым менен барам дептир эмес беле. Жээнем жибербей койдубу? Рас. Жибербей койсо керек. Болбосо келет эле. Мейли. Кантейин. Мен энеме эч качан жамандык ойлоочу эмес элем. Баягыда алымында жүрө турам дегеннен баргын. Энем мага таарынат деп болбой жибербедим беле. Ал эмне үчүн алымды эми мага жибербейт? Бир көрүп, колун кармап, тизесине башымды коюп эркелетсем болор эле. Мен өлгөндөн кийин алым түбөлүк үйүндө болот эле го. Ой чиркин, чиркин, ич тардык, деп дагы ыйлап жатты да, жеңем үйдө болсо жакшы болот эле. Кантейин, тагдырым ушундай жазылган экен. Бул сыяктуу таалайды эч качан көрөйүн деген жок элем. О, шум заман. Бирди ыйлатып, бирди күлдүрдү. Ой курган жаным-ай, кайдагы сөздү айтып жатам. Белекбай, бери келчи. Келе кой, деп белектин эки бетинен эки өптү. Менин эки бетимден эки өптү да, кап, алымды көрсөм болот эле. Чын эле сүйгөнүм алымды көрбөй каламынбы? Чын эле мен, деп бир аз ыйлады. Анын ыйлап, алсыз айткан сөздөрүнөн белек корку баштады. Чындыгында мен да чоочуй баштадым. Жеңеке, кагылайын жеңеке. Эмне үчүн минтесиң, деп ыйлап жибердим. Кой, жүрөгүмү чабайын. Эси жок кыздан беттер ыйлаганың эмнең? Мен жөн эле капаланып жатам. Көптөн бери ооруп төшөктө жатсам, акем дайынсыз болсо,
Алым абаң ооруп тыякта жатса, мен капаланбаймын ба? Тирүү болуп төшөктө болбой, же өлүп көрдө болбой жатыш мен үчүн оңой ба? Ыйлабаса дагам. Жеңем экөөңө ыраазымын. Мен мындан ары түк ыйлабаймын деп көзүн сүздү. Керилип чойлуп, тиштерин кычыратты. Есим чыга баштады, бирок көп узабай көчүлүп уйкуга кирди. Суу ичесизби деп сурайын десем, демин акырын чыгарып уктап жатыптыр. Уйкусун бузгум келген жок. Бир чай кайнамдан ашык болду. Ушул калыпта уктап жатат. Карачы, жеңе. Өңү күндөгүсүнөн жакшы деп Дарыяхандын айыгуу жөнүндөгү таттуу кыялдан үмүтүн үзбөгөн Сакадай Дарыяханды тиктеп калды. Шумдуктуу ой көңүлүнө кылт эте түшкөндө Анархандын жүрөгү болк эте түштү да ордунан ыргып туруп барып, Дарыяхандын колтугуна колун салып, "Садагаңа асылган, жеңең абдан жакшы уктап жаткан тура" деп чоочуган ачуу үнүн чыгаруу менен ыйлап жиберди. Жашта болсо өлгөндөрдү көрүп, өлүм ишин башынан өткөргөн Сакадай ал кандай жакшы уйку экен деп сураган жок. "Кагылайын жеңекем, медер кылган белим, эш туткан элим, сенден дагы ажырадымбы" деп Сакадай чырылдап ыйлоо менен муңдуулар үн алышты. Муңдуу үндөрдөн улам эркин чочуп ойгонду да, "Эже, нан" деди. Сакадай менен Анархан уккан жок. Алар Дарыяхандын эки жагында ыйлап олтурушканын көрдү да, эркин адатынча ыйлабай, көзүн ушалап, чоочуган тайлакча карап калды. Саламатхан эшикти шарт ачып, бир бутун босогодон аттап тура калды да, Жамал, эмне болду? Күлия дүйнөдөн кайттыбы?" "Ой, апажан, ушундай абалга түштүмбү" деп көзүнүн жашын жамгырдай төгүп, Анархан тура калды. "Ой, пендечилик, кантебиз? Кудайдын буйругу. Колдон келер чама жок. Кой ыйлаба" деп эч кейбеген үн менен көңүл айтты да, кайра бурулуп малай аялы Өлмөсханды чакырды. Көп убакыт өтпөй коңшулаш аялдар чогулду. Дарыяханды сууга жууп жерге коюшту. "Жамал, капа болбо. Келиниң Кудай сүйгөн жакшы адам экен. Жума күнү каза тапты. Ошондуктан жаназасын бүгүндөн калтырбай окутуу керек" дешти. "Дайым менин ишимди жасабайт. Менин айтуум боюнча макул деп багынып жүрбөйт" деп башка кишилердин ишин кылгандыгына ичтардык кылып жүргөндүктөн турган үйүңөрдүн ижарасы үчүн мындан ары айына 50 тыйындан төлөп жүргүлө деп өткөн шаршемби күнү Саламатхан Анарханга эскертип айткан болуучу. Канчалык ишин кылып жагынганы менен жаман үйүнө жөн олтургузбайт экен го деп Анархан Саламатханга таарынып, ошондон бери кыргый кабак болушуп жүргөн. Бирок азыр эмне үчүндүр Саламатхан дароо башка мүнөзгө түшө калды. Нечен жылдан бери туздаш, даамдаш болуп жана жакшылыгын көрүп жүргөн келиндерим болсо, эми ушундай учурда мен жакшылыгымды аяймынбы? Бул өзү сооп иш эмеспи деп Саламатхан олтургандардын көзүнчө өзүнүн зоболосун көтөрүп, марттыгын көрсөтүү үчүн аркы берки сөздөрдүн аяк баштарын чатып өттү. Саламатхан көр казууга киши жибертти. Дүкөнүнө жүгүртүп, кепиндик даки алдырды. Мечиттен молдо чакыртты. 3 аялды чыгарып Дарыяханды жуундура баштады. Бирок бул өзү сооп иш дегени менен Саламатхандын максаты таптакыр башка эле. Дарыяханды коюу иши таң калаарлыктай тез иштеди. Күн эрте бешим кезде кепинге алып, табытка салып, 10 чакты адам Сулайман тоосунун чыгыш түштүк этегиндеги көрүстөнгө карап, Дарыяхандын сөөгүн көтөрүп жөнөп калышты. Мени жаназага чакырткан Камилжан, демек жаназа акым дурус эле болоор деген ойго чумуп, теспесин тартып, анда-санда кандайдыр бир келмелерди окуган болуп, кежең койдой мойнун шылкылдатып, өлүк көтөргөн 4 адамдын артынан молдо кетип бара жатты. Бечара дурус адам экен. Жума күнү жерге коюлмак болду. Ооба, дурус иш. Эмне үчүн бул бечаранын күйөөсү көптөн берги келе албай жүрөт экен? Жамалдын айтууна караганда, бул келиндин күйөөсү кожоюнун бир күлүк атын улак тартып жүрүп өлтүрүп койгон эмиш. Ошол аттын кунун төлөй албай жүрсө керек. О, бечара дешип, молдонун артында келе жаткан 5 адам өз ара кеп салып келе жатышты. Кана, төртөөбүз өлүктү көтөрүү кезегин алалы. Күн ысыкта тигилерге убал дешип, арттарындагылардын төртөө кезек алышты. Бул адамдар Анархан менен Дарыяхандын жакындары болбогону менен сооп үчүн жана Анархандын ак никелүүлүк менен иштеп өткөргөн кызматын эске алгандар үчүн бара жаткандар эле. Өлүк чыккан үйгө туш тараптан келе берүү аялдардын адаты го. Кай бири боору ачып көңүл айтууга, кай бири өлгөн үчүн тирүүлөрдү кантип ыйлап жаткандыгын көрүүгө,
Кайбири өлгөндөрдүн үй бүлөсүнө көрсөтүп сооп табуу үчүн, кайбири чын дили менен кызмат кылышууга келет. Бул олтурган аялдар да ошондой эле. Мына, Өлмасхан жан дили менен кызмат кылууда. Өлмасхандын жашы 40-тарга барып калган. Жапалдаш бойлуу, кара киши. Кайгы тартып эмгекти көп кылгандыктанбы, бетиндеги тырыштарына караганда анын жашы 50дөн не багашкан сыяктуу. Жетинин энеси болсо да бир баласы жок. Ери мындан 6 жыл мурун өлгөн. Алууга кардар күйөө чыкса да эч кимисине тийбеди. Күнбү же түнбү Саламатхандын айтканын орундата берет. Ар кимге ачылып сүйлөбөгөн сөзгө сараң адам. Башын экөө же чайкоо менен бирөөгө оюн түшүндүрө алгандыктан бар жок жарабайт, жарайт, барам барбайм, келем келбейм деген сөздөрдү өлүп бара жатса да айтпайт. Көңүлүнө жаккан сөздү тике карап олтуруп, жакпаган сөздү кыялып олтуруп укмай адаты бар. Жамал балам, келиниң экөөң жокчулукка кайгырасың. Эч кайгырбагыла. Жылдызы жарык адамдын келечекте бөксөргөн аягы толуучу, тилеген тилеги кабыл болуучу. Мына, алдыңда балаң, жаныңда келиниң менен кайын сиңдиң олтурат. Кайниниң менен күйөөң иштеп жүрүптүр. Ошондой болгондон кийин эмнеге арман кыласың? Мына бул мен шордууну карачы. Таш арасына чыгып тамыр жая албай, бутактардан ажыраган жыгачтай болуп кокулой башым турат. Алдымда аке же артымда сиңди, боорумда бала жок. Кокус, ажал жетип көз жумсам, ара жууп ак кепиндеп көмөрүм жок. А сен тобо кыл балам, тобо кыл деп Өлмасхан Саламатхан бир жакка кеткенде Анархандын үйүнө келип, анча-мынча черин жазып, ыгы келе калса эч кимге көрсөтпөй нан-пан бере коёр эле. Саламатхан тарабынан Анархандар жөнүндө ушак боло калса, төкпөй чачпай Анарханга айтып бере турган. Эгер жакшы көргөн адамың капаланса же ыйласа, ага кошулуп алдыртан капаланып же ыйлоо Өлмасхандын адаты. Өлмасхан капаланып ыйлоо менен Дарыяханды сууга алууга суу жылытып, сууга алган жерди тазалап, Дарыяхандын бир катар кирлерин жууп, үйдүн ичин шыпырып, казан аяктарды жыйнаштырды. Анчалык чоң молдолугу жок болсо да, Саламатхан Дарыяханга багыштап Куран окуп бата кылышты. Кагылайын апалар, чын эле жеңимен ажырадымбы деп сакадай эчкирип ыйлап жибергенде, кайбир боорукер жашык аялдардын көз жаштары мөлт эте түштү. Эшик алдында турган Өлмасхан ажырадың садagaң деп ыйлап жиберди. Сага эмне жок, барнар деп Саламатхан бери жактан алая караганда, Өлмасхан көзүнүн жашын төгө чыгып кетти. Арадан 7 күн өтүп 8-чи күн толду. Ушун этип Дарыяхандын жетилигин өткөрө албай калабызбы деп жок деген сөздү улам кайталап, түгөйүнөн ажыраган эгиздей боздоп, Анархан эркинди кучактап олтурат. Ал үчүн жарык нур караңгы. Бүгүн күнгө жума болгондуктан Ош шаарынын чоң базары. Бирдеме сатуучулар, керек деген буюмун алуучулар, анда-мында пайда өндүрүп алууга кызыккан чайкоочулар, базардын арзан, кымбатын байкоочулар, кайбир үйдө жатып эриккендер, жумушу жок болсо да базар дегенге желиккендер, эби келсе бересесинен кутулуп калуучулар, тутактап жүрүп карызын алуучулар, тиричилик кесибим деп боз токуучулар, сооп издеп жума намазын окуучулар, Ош шаарынын туш тарабынан келгендиктен эл казанактап батпайт. Ар кайсыл мазардан келген шайыктар, буту колу же көзүнөн ажыраган майыптар, ырдап тыйын чогулткан шайырчылар, каражанын карч уруп суранган кайырчылар, чоң соодагерлердин келгендигин элге маалымдаган жарчылар, коркунучтуу өнөрү менен жан баккан дарчылар, тери көтөргөн аңчылар, далы көргөн балчылар, алакан көргөн сыгандар, ашкан бузук чыгандар, калыстык кылуучу сонундар, алдантканын билбеген, тыйындын канча экенин ажыратпаган момундар жана дагы түркүм адамдар менен базар ичи жык толгон. Оштогу жаңы шаар менен эски шаардын арасын аралап өткөн Ак Буура суусунун түштүк жээгиндеги чоң сай мал базары болгондуктан кишинин жылкы, мөөрөгөн уй, маараган кой жана эчке, боздогон төө, өкүргөн эшектердин эсеби жок. Оорусу күч болсо ээси өлөт дегендей, мал ээсине ээ кылбай жетилип алып, кардарларга жең ичинен соода кылып далдалчылар жүрөт. Түш кыйшая бергенде базарчылардын алды тарай баштады. Ар киминин сүйлөшүп бара жаткан сөздөрү бүгүнкү базар жөнүндө. Кымбат сатып арзан алганына кубангандар, арзан сатып кымбат алганына сумсайгандар жок эмес. Жума намазын окуй турган маал болгонун күбөлөгөнсүп, чоң мечит тараптан азан чакырган сопунун үнү кылды.
үйүндө жана чайканада олтурган тиричиликте жүргөн намазкөйлөрдүн daarатсыздары daarат алып, селделерин баштарына чалып, 2-3төн топтоп базар сөздөрүн баштарынан чыгарышкандай мечитке карап жөнөп калышты. Чоң көпүрөнүн кыбыла багытындагы жөлөңкөдө чоң мечитке чыгып бара жаткан намазкөйлөрдүн көрүнүшү алыстан караган адам үчүн ашка же тойго бара жаткан ак элечек зайыптарды эриксиз эске салдырды. Сопу мунарага чыга калды да, короодогу жана көчөдө келе жаткан намазкөйлөрдү айландыра карап, эмнегедир канаагаттанбагандай сабырсыздык менен намазга чакырып 3 ирет кыйкырды. Намаз окуучулар чогулду. Жай намазын ала келгендер жай намазын жайып, жай намазы жоктор жоолугун же чапандарын жайып, намаз окууга даяр болуп, кырка олтуруп калышты. Чоң ыйман келип, өз жайынан орун алганда элдин баардыгы ордунан дүргүп тура калышты. Аллоху акбар деп ыймам кулак какканда үйрөнгөн сөзүн кайталаган тотуча баардыгы Аллоху акбар деп купуя айтып, кулак кагышып, субханаканы айтышып, колдорун байлап, сүрөлөрүн окуп, кыямга олтуруп калышты. Көп узабай намаз окулуп бүттү. Сопунун жарыялашы боюнча бир катар адамдар калып, башкалары кетти. Сопум, эшикти жаап коюңуз деп, ыймам эшикке карай эгин шилтеди да, Мамажунус казыны карап, кана казым, сөзүңүздү баштай берсеңиз да болот. Ак бешмант кийип, башына селде чалынган, курсагы төмөн салынган узун бойлуу Мамажунус олтургандарды кыдырата бир карап алды да, агайындар, силерге айтыла турган сөз өтө жашырын. Куда кааласа сиздердин жардамыңыздар менен көздөгөн максатка жетебиз го деп, сиздерди элден бөлүп калып олтурабыз. Иштеле турган ишти ишенимсиз адамдарга билдирбей иштөөңөр зарыл деп, кырккан кара теринин өөнүндөй таңырайта серптирип алган кара мурутун эки жакка сылап койду да, бул турган жигит биздин Алайдан чыккан Айдарбек татканын уулу Карабек мырза. Аркы четкеси каттуу бакытты кыргыздардан чыккан Түлкүбек татка. Ортодогу олтурган жигит Кашкардан чыккан байлыгы менен бүтүн Кашкарды жана Кара шаарды баскан атактуу бай жана Айдарбек татканын күйөө баласы Зуннахунбек дегенде таангандар мурун учурашса да, жаңы таанышып олтургандар жана кабарын мурун уккандар ордулардан тура калышып, эки колдорун боорлоруна алышып, кол бере көтөрүшүп, кошоматтуу сөздөрүн толук айта алышпай шашып калышты. Булардын келишине байланыштуу кандай жашырын сырдын бардыгын ачык түшүнө алышпагандыктан суроолуу көз караш менен Мамажунуска карашты. Сиздер бул адамдарды мурун көрбөсөңүздөр да аты жөнүн угуп жүргөнсүздөр. Бул сыяктуу адамдарды кадырлап, кызматын кылуу биздин милдетибиз жана ошончолук сооп, деди Мамажунус казы. Шариятта да ушундай деп, көзүн сүзгөн калоо менен ыйман башын ийкеңдетип койду. Мамажунус казы сакалын сылап турду да, бирок кадырлуу Зуннахунбектин башына бир чоң күйүт түшүптүр дегенде, ал кандай күйүт экен дегендей, олтургандардын баардыгы моюндарын созуп, көңүлдөрүн коюп, илгери жүткүнүштү. Мындан 10 жыл илгери Айдарбек татканын кулу Каныбек деген кесеп, Айдарбек татканын Акжал деген көлүгүн минип качат. Көп узабай Каныбек Түлкүбек менен Зуннахунбектердин колуна түшөт, бирок Акжал табылбайт. Зуннахунбек Каныбекти Кашкардын түрмөсүнө салдырат, бирок Каныбек белгисиз адамдар тарабынан бошотулуп, качып кетет. Жөн гана качпастан Керимахун деген чоң байбатчанын зайыбы Зуннахундун карындашы Анарханды баардык дүнүйөсү менен алып кетет. Акыры куугундап жүрүп, Какшаалдан таап, кармай турган болгондо, Каныбек Анарханды алып, Алайга качып кетет. Ал жерде да тынч жатпай түрдүү шумдуктарды кыла баштайт. Ал жөнүндө Карабек мырза Ош уездине билдирип, Каныбекти кармоо үчүн 20 полиция менен барганда, кесеп Каныбек баардыгын кырып сала жаздайт. Карабек мырзаны колго түшүрүп алышат. Эртеси Айдарбек татканын эрдиги аркасында Карабек мырза бошотулат. Акыры Сооронбай Миңбашы аркылуу Каныбек колго түшүп, Сибирге айдалып кеткен болуучу. Өткөн базар күнү Каныбек Сибирде жүрүп, өлүптүр деген кабарды уктук. Рас болуптур дешип, олтургандардын табасы кангандай жана Зуннахундарга кошомат кылгандай бирин-бири карашып, орундарынан кыймылдап коюшту. Албетте, андай кесептердин өлгөнү жакшы, бирок иш анын өлүшүндө эмес. Анын зайыбы болуп эсептелген Анарханды жана эниси Алымды кармоодо. Бектердин бизди кадырлап келип олтурушканын себеби да ошондо. Буларга жардам берип,
Кайдан болсо да биз буларды таап беришибиз керек, деп дагы бир катар сөздөрдү Мамажунус айтып өттү. Алайда жүргөн кесептерди биз кандайча табар экенбиз, деди олтургандардын бири. Алардын кайда экендигин же балан жерде деген кабарын билишер дейм. Дагы бири. Албетте билебиз. Турган жерин анык билбесек да, божомолдоп келип олтурабыз, агайындар, деп Карабек маасын кончун чоюп койду. Кош, качканда Кудай дейт, кууганда Кудай дейт. А буларды жараткан Алла кимисинин камын жейт деген тура. Биз алардын дайынын сурамжылап таппай жүргөнбүз. Угулган ушактардан улам төкшөмөлгө дуудамал кылып олтурсак, мындан 6 жылы илгери алым Анарканды алып ушул Ош шаарына көчүп келген экен. Тапкычтап сураштырганыбызда алардын Ошко келгендиги чын болуп чыкты. Бирок кайсыл жерде, ким менен тургандыгы биз үчүн табышмак. Мен жеримден кеткени жети саткан кул болдум, деп бул окуя башталгандан бери Зуннахунбектин кайгысы күч алды. Ийгиликтин эрте кече жок, сөөмдү жакын, карышты алыс көрбө. Сиз сыяктуу бектердин бетине көө жапкандарды акыры таап, жазасын беребиз деп мындай ээрчитип келип калдык. Рас, Оштук агайындар жан дили менен жардам беришерине ишенебиз. Ал эми соода иштерибиз болсо арт жакта калган. Малдарыбыз келгенде сүйлөшө жатарбыз, деди Түлкүбек. Зуннахунбек эмне үчүн сүйлөбөйт деген суроолуу көз караш менен элдин баардыгы алдыртан Зуннахунга карап калышты. Түлкүбек элдин кыяптын сезе койду да, бек, эл сиздин бир-эки ооз сөзүңүздү күтүп турган сыяктуу, деди. Зуннахун көпкө кабагын чытып олтурду да, төмөн караган калоо менен чырпыктын ийилгени сынганы, жигиттин уялганы өлгөн деген. Бир тууган карындашым бул кордукту башыма салгандан бери элдин бетин карай албай калдым. Турпан, Кара шаар тараптагы соода иштеримди жүргүзүп турган күйөөбүз Керимахундун үй мүлкүнүн зыянга учурашы мен үчүн эч нерсе эмес эле. Эл алдында шерминде кылып бетиме көө жабышы жаман болду. Кайбир адамдарга сөзүм өтпөй, кадыр баркым төмөн түштү. Эгер намысымды тепсеп, кордук көрсөткөндөрдүн жазасын бере алган болсом, анда мен өзүмдүн ким экендигимди көрсөтүп, уятымды жууган болор элем. Ошондуктан баардык жардамыңыздарды менден аябаңыздар. Мага кылган жакшылыгыңыздарды билүүнү же билбөөнү мага коюңуздар. Чынында Керимахундун үй мүлкүнүн чачылышы, Каныбектин түрмөдөн бошоп кетиши, Анархандын Каныбек менен качышы Сопахан үчүн гана эмес, Зуннахун үчүн да көпкө сөөккө баткан шермендечилик болгон эле. Бул иштер жөнүнө Зуннахун Доотайдын алдына да кирген болчу. Бирок бир тууган карындашыңыздын мындай кылыктарына күлүүгө да болот, деп Доотай шылдыңдап күлгөндө Зуннахун өлбөгөн жаны гана калган. Башка бир ооз сөз айтпастан Зуннахун чыгып кете берген. Ошондуктан капыланып 2 жыл чамасында Зуннахун үйүнөн чыкпай жатты. Супахан жөнүндө айтып кереги да жок. Баягыдай атырылып ар кимге бир түйүү аш той болгон жерде башкаруу коңшу колоңдору менен урушуп, алардын алдына түшүрүү иши алда качан калган. Бирөөгө бирдеме дейин десе, апажан, бизди башкарганды коюп, өз кыздарыңызды башкарып алыңыз, деп Анархандын кылыгы Супахандын бетине баса коюшат. Анархан жөнүндө олтургандар түркүм суроону сурап, жууп алышты. Карындашынын аты Анархан экендигин, эки эмчегинин арасында бармак басым калынын башка табигый белгиси жок экендигин да Зуннахун айтып өттү. Бирок олтургандар Анархан жөнүндө эч шек кыла алышпады. Агайындар, дагы жакшылап байкап көрөлү. Албетте, Кашкарды каттуу бакыт какшаалы менен жортуп, алайды аңтара салып, акырында Ошко келген куулар жөнөкөй гана оңой олтоң табылбастыгы, бир көрүнгөн орунан 1000 рет жаздыра тургандыгы ачык. Ошондуктан эт чуу көтөрбөй тымызын издеш керек. Сиздер ар бир махалланын жана ар бир көчөнүн адамдарын жакшы билесиздер. 5 жылдан бери кимдер келди, кимдер кетти, эгер кеткен болсо кайда кетти, мына ушуларды сүрүштүрүп чыгыңыздар. Жамандын жанын сактагынча, жакшынын кадырын сакта деген эмеспи, деди Мамажунус казы. Айтыла турган сөздөрдү айтышып, убадаларды бүтүрүп, олтургандар үйлөрүнө тарашты. Мамажунустун суроо боюнча Зуннахун жана олтургандардын бир катарлары көмөк болууга кетишти. Бүгүн күн укмуштуу ысыды. Аарынын уюгундай
салынган үйлөрдүн арасында гана эмес, ачык талааларда да эп эткен жел жок. Күн Сулайман тоосунун далдаасына жашына бергенде, Ош шаары бүт бойдон көлөкөнүн кучагына кирди. Бирок үп басылбай, демди кыстыктыра баштады. Көлөкөлөп үйгө коргологон элдер шыйпаң менен коруп, жеңдери менен желпинип, жоолуктары менен терлерин аарчыган болушуп, короо ичинде ары бери жүрө башташты. Кара желеткесин үстүнөн түшүрбөй турган Саламатхан көйнөкчөн көкүрөгүн ачып, жоолугун кайра таштап, акырек топчусун чыгарып, Кудайга парвардигериңен, бүгүн күн эмне шумдук болуп кетти, деди да эшик алдында олтурган Анарханга карап басты. Дарыяхан өлгөндөн бери Анархан өңүнөн азып кетти. Ооруда болсо соодой, жалгыз болсо да бүтүн Кашкар элиндей медер кылып жүргөн Дарыяхандын өлүшү абдан кыйын болду. Керимахунга тегенден тартып колунда өсүп адал иштегендиктен, сыр жашырбас сырдына болгондуктан, жашырын сырын терең сактай билгендиктен, акырында жакшы көргөн кайнинисинин сүйгөн жары болгондуктан, Анархан Дарыяханды жанындай жакшы көрө турган. Ошондуктан Дарыяхан өлгөндөн бери ай талаада өзү жалгыз калгандай сезилет. Акыл салып кеңеше турган, сырын айтып бугун жазыша турган эч ким жок. Досу кайгы, сырдашы жаш, акылдашы телмирткен ой. Дарыяхан ойнан кетпей, же келечек тагдырын кандай болооруна көзү жетпей, "О, Кудай, көп зарлантпай аманатыңды тартсаңчы, же жакшылыктын жолун ачсаңчы. Бармакта эки бала менен кайда барамын, кимдин регесини тыгыламын" деген ойлогон ойда жүрөт. Жамал балам, жакшы турасыңбы" деп Саламатхан жанына олтурду да, колундагы саймалуу сарала жоолугу менен желпинип, "Келиниң өлгөндөн бери өнүңдөн азып кеттиң. Сен көп капаланба. Өлгөнгө Кудай ыйман берсин" деп ошону тиле. Көп эле кайгыра берсең, Күлөянын күнөөсүн көбөйтөсүң. Андан көрө Куранды көбүрөөк окут. Жетилигинде өткөрө албай калдың. Эчтеме эмес. Колуңда жок болгондон кийин кандай кылат элең? Эртең азыраак эт, май, күрүч берейин. Ошону менен жетилик өткөртүп, Куран окутуруп кой деп эмне үчүндүр Саламатхан бейпил боло баштады. Дарыяханды көмгөндөр келип Куран окуп кеткенден кийин Өлмөсханга бир чайнек чай кайнаттырып келип, 3-4 нанын алдына коюп олтуруп, жаназасын окуган молдого 1,5 сом, көр казган 5 адамга 50 тыйындан 2,5 сом, сөөгүн кармаган 3 аялга 1,5 сом, көрстанды кайтарып, шайыкка 20 тыйын берип, кепини болсо 2 сом, бардыгы 7 сом 70 тыйын жумшалды. Эчтеме эмес. Акча тапсаң акчылай берерсиң же кызмат кылып берип кутуларсың деп Саламатхан эсепти алда качан эле Анарханга угузган болуучу. Бирок Саламатхандын бул эсептери жалган эле. Арамдыгы жок жакшы келиндер эле. Мага да көп кызматтар өттү эле деп кепиндик акты башка бирөө бекер берген. Бечаранын эмнесин алат элек. Тиги дүйнөдө сообу тийсе болду дешип, көр казгандар менен сөөк кармагандар эч нерсе алышпай койгон. Молдо унчукпай олтуруп алгандыктан 50 тыйын берген. Бирок Саламатхандын мындай калпайтып эсеп берүүнө себеп эптеп Анархандын башын байлап, бекер малай кылып иштетип алуу эле. Байкуш Анархан кантсин. Медеп берип коерлук кудурети жок болгондуктан эптеп кызматын кылып берип, өлүк карызынан кутулаарын ошондо эле айткан болуучу. Саламатхан Анарханды сөзгө алаксытуу менен эчейинирет көйнөктүн бөйрөмчөсүнөн ары, анын эмчегинин арасын карады. Бирок көкүрөгүндөгү карагалды көрө албады. Анын арамдык менен олтурганын Анархан сезген жок. Күндөгүсүнөн бөтөнчөрөөк эпилдешинен улам таң калууда. Кудайымдын күнү бүгүн эмне болду? Жөн эле эрип кеттим. Ушунчалык чечинсем да чыдабай олтурам. А сен деле араң олтурган чыгарсың. Көйнөгүңдүн топчусун чыгарып, желденип алсаңчы балам, деп ой куштады Саламатхан. Бирок Анархан көйнөгүнүн топчусун чечпеди. Мен жерге кирейин, Жамал балам. Акчага бийлик кыла албаган киши ар дайым уят болуп турбайбы? Бая күнкү Күлөяга чыгым кылган 7 сом 70 тыйынды Камилжан акеңе айтсам, сен качандан бери акылыңан ажырап, жинди боло баштагансың. Эчен жылдан бери ирегелеш олтуруп, ата баладай болуп, кызматы өтүшүп калган келиндерге 7 сом 77 тыйында кеппе. Андан көп чыгым кылсаң деле унчукпай эле койбойсуңбу? Өздөрү билет эле го. Сен итсиң, жарыбаган шайтан деп тилдеп абийиримди кетирбедиби? Ооз ачканым жок.
Қоқыс бердеме десем урғаны жүрөт деп күліп қойды да эшик алдында тұрған Өлмесханға қарап, "Чылымды бышырып келчи", деді. "Рахмат сіздерге" дегенден башка Анархан эчтеме айткан жок. Таза жери жок, алачаң болуп, бош топырақты үйүп ойноп, анда-санда өзүнчө сүйлөп эркин олтурат. Саламатхан карызын кечкендигине чексиз кубанып, сакадай Анарханга алдыртан карап күлүп койду. Саламатхан жез сархналуу, күмүш найлуу чылымды колуна алып, 2-3 ирет корулдата бышырып тартып туруп, коймолжун саргыч түтүндү кайта үйлөгөндө жаандан кийин булуттай калдайып барып тарай баштады. Бирөө алкымдан алып кыйнаган сыяктуу энтиккен Саламатхан бир аздан кийин эс алып, кумары жазылгандай көздөрүн бажырайтып, "Жаным Жамал, ысылап өлүп кете турган болдум. Жүрчү, экөөбүз эрмектешип барып сууга түшүп келели. Суу тарапта эч ким деле жоктур" деп чылымды Өлмесханга берип, үйдөн паранчысын алып чыгууга буйрду. Сууга түшүүнү анчалык каалабаса да, таарынып калабы деген ой менен Анархан барууга макул болду. Көйнөкчөн паранчыларын жамынып, сууга карата жөнөп калышты. Бирок сууга түшкөн адамдар көп болгондуктан кашаптын аз эңкейип, эл азайганча ушундай олтура турушмак болушту. Саламатхандын жүрөгү түрсүлдөп, арам ою чейлене берди. Акырын сырын сурасам, кандай болор эле? Жок, сыр сураган менен айтпайт. Анчалык жүзү каралык кылып жүргөн катын мага сырын айтабы? Жүз которуп ойлонсом да, Анархан ушул сыяктуу. Мунун эри түрмөдө болгондуктан баягы жигити алымы болсо керек. Рас, ошондой болуу керек. Ошондой бир балекети бардыгынан изин жашырып жүрүшөт. Болбосо 5-6 жылдан бери үйүнө бир келип кетпеген кандай эр? Эмне үчүн катын баласына бир кайрылбайт? Бул жердеги байлар түгөнүп калгансып, аркадагы бирөөгө малай жүрүп алганы кандай? Эмне үчүн бала чакасы ала барбайт? Өзү келе албаса акысынан жиберип турабайбы? Эмне үчүн кыргыз арасына турбай мында турушат? Жок, бул жалган. Мунун эри Каныбек болуу керек. Бирок мунун Анархан экенин же Жамал экенин азыр сууга түшкөндө билем деген ойлордо Саламатхан биринен сала бирин өткөрүүдө. Күн батууга жакындады. Суу боюндагы бадалдын түбүнө түшүп жаткан эки эркек бери басканда, бул экөө да ордунан турушту. Бул айымдарда ысылашса керек. Балким айымдар тердешкен чыгар. Бизди билишпей калышса керек. Мындан ары эстерине ала жүрүшөр. Ошондой болсо эле болду. Тигилер өтө беришти. Сүйлөгөн сөздөрүнө караганда кандайчадыр себеп менен Ошко келген ташкенттиктер сыяктуу. Бирок тааныбагандыктан Саламатхандар эчтеме дебей өтө беришти. Саламатхан суудан мойнун чыгарып жатты да, үстүнө суу чачып жуунуп жаткан Анарханды көрдү. Анын мүчөсүнүн сындуулугуна, этинин актыгына, чачынын узундугуна суктанып турганда, "Күнгө келип түшүп турсак да болгудай апа", деп Анархан Саламатханга карап бурулду. Көкүрөгүндөгү кош эмчеги көрүп бергенсип, бармак басым карагалдын мөлтүрөп турганын көргөндө Саламатхандын жүрөгү болк эте түштү. Суу болгон узун кара чачы бетин жаап отургандыктан Саламатхандын кыяпатын Анархан байкабады. Шектүү секреттеп, өзүнөн өзү шектенип, жаман оюн Анархандан жашырууга аракет кылгандай, бетиндеги чачтарын колу менен эки тарапка тартты да, кубанычтуу адамдай жылмайып, "Жамал балам, абдан жышаналуу келин экенсиң. Сендей жышаналуу келиндер менен сууга түшүп жаткандыгыма абдан кубанычтуумун. Бала төрөсөң да эки эмчегиң типтик болуп, карагалыңа кандайчадыр жарашып турат. Ач көздүн айтканын кара", деп Анархан ичинен айтты да ары бурула берди. Элдин алды жаткан учур. Асман ачык, сан жылдыздар быжырашат. Ысыктан кутулуп тоо башынан соккон салкын желге сыякат кургансып, бактар баштарын ыргаган болот. Көчөдөн кобурашып сүйлөшкөн үн, каткырган күлкүлөр угулат. Тек анда-санда гана атын айдаган арабакечтин жана арабанын дабышы чыгат. Арка өздөн кез-кез иттин үнү угулат. Баскан жолун миллион кайталап баскандай, кандайдыр атырылып шашкандай, өз күйүүсүн өзү өмүрлүккө жалгыз тарткандай болуп, түндүк тараптан ак буура суусунун үнү угулат. Анархан алда качан жаткан. Камилжандын бала чакасы да небак жаткан. Жатпаган жалгыз гана Саламатхан. Алдагандай шумдукту аяламга жайчудай, качып жүргөн карыптардын башынан караан түндү салчудай, корккон уйдай элеңдеп, чидерген төөдөй койгоолдон басып, эчен кайталап көчөгө чыгып үйгө кирүүдө.
Мурун Саламатхандын мындай кыяпатын билбегендиктен Өлмасханда таң кала баштады. Апа? Ия, сизге эмне болду? Эмне үчүн токтун албай басасыз же бир жериңиз ооруп турабы? Болбосо капасызбы? Эмнеге капаланат элем? Камилжан акеңди күтүп жүрөм, деди да Өлмасханды дагы абдан ишендирүү үчүн бүгүн Анжиянга адамдар барат экен. Камилжан акең макул десе, акча берип бирдеме алдырып алайын дегем. Саламатхандын мүнөзүн билген Өлмасхан буга ишенген жок. Эгер ушул сөзү чын болсо, Өлмасхан бери кел. Мен баланчадай буюм алайын деп жатам. Сен кандай дейсиң? Андай буюмду башкалардыкынан көргөн жоксуңбу? Сен жакшылап ойлон. Менин алдырда турган буюмум элде жок болуп чыккыдай болсун деп Өлмасханга мактанып, алда качан айтмак. Анын мындай мүнөзүн Өлмасхан жакшы биле турган. Жок, бул сөзү жалган. Камилжан акемди издете берип, менин эсимде да оотарды. Барбаган жерим, сурабаган кешимде калган жок. Эгер Анжияндан бирдеме алдыра турганы чын болсо, Камилжан акеми мынчалык издетпейт эле. Адатынча уурдап чогулткан акчаларын тымызын бирөөгө берип, көйнөк көкчөгүн алдырып алмакта, Камилжан акем сураганда баланчаныкына барганда кийгизди деп кийип жүрө бермек. Жок, бул сөзү такыр жалган. Камилжан акеми аңдып аялдар менен жүргөнүн кармык алган жүрөбү? Жок. Эгер андай болсо, паранжысын жамынып алып, алда качан шектүү жерлердин бардыгын тинтип чыкмак. Анан кандай? Кана деген сыяктуу чечүүсүз ойлор менен Өлмасхан башын катыра баштады. Бирок ойгоо жатса да кирип чыгып жүргөн Саламатханга эч деген жок. Уктамыш болуп жата берди. Элдин бардыгы тегиз жаткан учурда дарбаза такылдады. Өлмасхан ордунан турайын деп жатканда, төркү үйдөн Саламатхан жүгүрү келип чыгып кетти. Кайда жүрдүң деп саал ачуулангандай Саламатхандын үнү кулду. Кайда жүрөт элем? Мама Шарыптыкында конок болуп жүрдүм. Эмне силер али жаткан жоксуңарбы деп Камилжан төркү үйгө кирип кетти. Кана, абектериңе айтып белекти көп алып бер деп Саламатхан чочулагандай Өлмасхан тарапты бир карап алды да эшикти ичинен жаап илип алды. Кайсы бек? Кандай белек? Деген шектүү ой менен Өлмасхан ордунан акырын туруп, эшиктин жараңкасынан шкалап турду. Саламатхандын шундуктуу сөздөрүн уккан сайын Өлмасхандын бүткөн бою дүркүрөп, жүрөгү оозуна тыгылып, көздөрү алая баштады. Камилжан менен Саламатхан көпкө сүйлөштү. Эмне кылуу жөнүндө убаданы бүтүрүшүп жатышты. Көп узабай уктап да калышты. Бирок Өлмасхан үчүн да дал ушундай учур кыйын болду. Анын көз алдында эчен түркүн шумдуктар турду. Төшөгүнөн 3 ирет туруп, 3 ирет эшик алдынан кайра барып жатты. Анын баскан турганын алда кимдер аңдып карап турган сыяктанышат. Кимдир бирөө аны өлүм жазасына өкүм кылгандай болот. Тек шумдуктуу элестер көз алдынан кетпей кыйнай баштады. Өлмасхан өтө чеберчилик менен кирип келди да эшик алдына тура калды. Жүрөгүнүн урушунан улам алда кимдер артынан кууп келе жаткандай сезилет. Жаман терезенин тешиги аркылуу чыгыштан жаңы гана чыккан айдын шооласынын жардамы менен Анархандын төшөгүнүн жанына барып карап турду да: "Жамал балам, Жамал, акырын башыңды көтөрүп, мен айта турган сөзүмдү укчу", деди. Бирок Анархан башын дароо көтөрүп тура калган жок. Уйкусуроо менен көзүн ачпай туруп: "Эмне келдиң, апажан?" деди. "Уйкуң ачып, башыңды көтөрчү. Мен сага шундуктуу бир кабар угузайын деп келдим." "Кандайчы, апажан?" деп уйкулуу көзү умачтай ачылып, башын көтөрдү. "Коркпо, балким жалган чыгар, ылайым жалган болсун. Сага жамандыкты каалагым келбейт. Күлө турган күлкүң, сүрө турган өмүрүң, иче турган сууң алда. Бирок сенин башыңа караан күн түшүрүү үчүн ажыдаар арбап калды. Ырас, ишен жаным Жамал. Сени жакшы көргөндүгүмдөн сага жамандыкты каалабагандыктан башыңа түшө турган балээден оолак кылуу үчүн алдыңа келип турам. Ишен жаным, сен үчүн менде жаман ой жок" деп баласын жылаан жуткан жаткан торгойдой безилдей баштады. "Айтыңызчы, апа", деди Анархан. Бирок анын үнүндө шумдуктуу коркунучтун белгиси бар эле. "Жаным Жамал, ишенсең сырыңды мага айт. Ишенбесең тим кой. Сенин сырыңды угуу анчалык зарыл эмес, бирок тиги үйдө сен тууралуу болгон шумдуктуу сөздөрдү айтып берейин" деп буулуккан демин акырын чыгарып, тешиктен короонун ичин карап келип олтурду да, "Үйдөн уккан сөзгө караганда, Саламатхан менен Камилжан сага кара санаган жатат.
тешеңди жашырсаң тилиңди көрсөтөсүң деген. Балким корккондуктан жөн жайыңды жашырып жүргөн чыгарсың. Ал өз ишиң, бирок ооруну жашырсаң өлүм ашкере кылат деген. Укпайт деп ушак айтып, көрбөйт деп ууру кылууга болобу? Болбойт. Камилжан менен Саламаткандын сөздөрүнө караганда, сен Кашкарлык Зуннахунбайдын карындашы Анархан көрүнөсүң дегенде, жалган деп Анархан бакырып жибере жаздады да, кайта өзүн өзү токтотту. Өлмасхан терең улутунду да мурунку күйөөңдүн аты Керимахун. Эмки күйөөңдүн аты өзүң айткандай Акылбек эмес, Каныбек экен. Каныбек кармалып Шүберге айдалып кеткен эмиш. Сенин Ошко качып келгениңди угуп, өткөн дүйшөмбү күнү атаң Зуннахун мында келип, Мамажунус казыныкында жатат эмиш дегенде, Зуннахунбу? Деп жиберди Анархан. Ооба, Анжанды Түлкүбек, Карабек деген эки кыргыз бар экен. Сенин кайда экендигиңди билип, Зуннахунду ээрчитип келип жүргөндө ошол экөө экен. Кечээ күнү чоң мечитке барып, жума намазын окуп жаткандарга сенин белги бетиңди айтышыптыр. Кечинде сени Саламаткан сууга ээрчитип баргандагы максаты көкүрөгүңдөгү калыңдын бар жогун көрүү экен. Алардын ою Алым деген кайниниң экөөңдү кармоо эмиш. Эгер бүгүн түндөн калбай бир жакка качпасаң, колго түшүп кордук көрөсүң. Эртең таң саардан барып, Камилжан Зуннахунга айтып, Зуннахунду же сени тааный турган бирөөнү ээрчитип келмек болду. Алардын сүйлөшкөнүнө караганда сен соо эмессиң. Эгер менин айтканыма көңүл коюп, мени ак ниеттүү экен десең, кач. Мындан башка менин сага кылаар жардамым жок. Улак өлбөсүн, ууру өлсүн деген, деп туруп кетип бара жатып бурулду да, эгер чын болуп бүгүн бир жакка кете турган болсоң, кош, деди да, Өлмасхан бир аз жашыркырап туруп, Анархандын эки бетинен экөөп чыгып кетти. Бирок Өлмасхан дароо кайта кирип келди да, сенин багыңа күндө бекилип турган дарбаза кандайчадыр бүгүн ачык экен. Өздөрү кийин келип жаппагандан кийин же жаап кой деп айтпагандан кийин мен жаап эмне кылайын? Эми Кудай жолуңду ачсын, деди да чыгып кетти. Анархандын жүрөгү алып учуп, бүткөн бою дүркүрөп, көзү караңгылап, эки кулагы дүңгүрөп маң болду. Көзүнүн жашы көл. Болгон сөздүн орто ченинде ойгонгон сакадай Өлмасхан чыгаары менен төшөктөн башын көтөрүп алып, "Жеңе, эмне дейт?" деди. "Эмне десин Садыгаң? Зуннахун бизди кармап алган жаткан эмиш" деп ыйлап жиберди. "Садыгаң жеңеке, ыйлабачы. Акылдуу элең, эптеп акыл тапчы. Үйүн билсең, баягы абамын катын алып келген Муслимахунга барсаң, кокус колго түшсөк сени өлтүрсө же набакка салса, эркин экөөбүздүн күнүбүз эмне болот?" деп Сакадай да ыйлап жиберди. Балада болсо Сакадайдын бул сөзү орундуу болду. Анархан ардан бери кийинип олтурду да, "Уктаба, сырт жакка дабыш шалдырба. Мен барып келейин. Эгер андай айла болбосо эптеп экөөбүз бир жакка качабыз" деп Анархан акырын чыгып кетти. Жүрөгү алып учуп Сакадай токтоно албай кийинип алды. Кичинекей терезе алдында телмирип, Камилжандын эшиги менен дарбазаны карайт. Алдагандай бир кичине дабыш угулса же жел желпетип бактын жалбырактарын кыймылдатса, Сакадайдын жүрөгү оозуна тыгыла түшөт. Алдагандай кыркалаган бактардын башы көзүнө чалына калса, Саламаткан менен Камилжан Зуннахундарга кол куратып келе жаткандай сезилип калат. Секунд сайын шумдуктуу ойлор башына келип, коркунучтуу сөлөкөттөр көзүнө элестөөдө. Муслимахундун үйүнө кантип жеткенин Анархан өзү сезбей да калды. Эшик алдындагы чарпаяда жаткан эки кишини көрдү да, бирөө мени карап турган жокпу деген ой менен Анархан эки жагын айландыра карады. Берки четте жаткан Муслимахун экенин тааныды. Акырын жүйүртө басып олтуруп, көкүрөгүнө жамынган чапанын акырын тартты. Кечке оор жумуш кылып чарчаган Муслимахун сезген жок. Үчүнчү ирет тартканда көзүн ача салды да, жанында олтурган паранжычан сөлөкөттөн чоочугандай башын көтөрө салып, "Сиз ким?" деди. "Саламатпы, Муслимахун курдаш. Мен Анарханмын" деди. Көрүп турганына ишенбегендей, көзүн ушалай 2-3 ирет ачып жумуп, "Бул кандай кызык? Анархан жеңе? Ушул убакта кайдан, эмне болду?" деди. Анархан акырын паранжасын ачкандан айдын жарыгынан улам Каныбектин зайыбы Анархан экени анык тааныды. Бир шумдук менен келгенин да сезе койду. "Эгер момунга боорукер болсоңуз, Каныбектей курдашыңызды эскерсеңиз, мага жардам бериңиз. Асманымдан кузгун куркулдап, артымдан карышкыр кууп, алдымы аждаар туруп, туш-тушумду өрт каптады. Эгер өзүңүз жардам бербесеңиз,
деп Анархан жашый түштү да болгон жана боло турган ишти баяндады. Маманазар деп Муслимахун 2-3 жолу каттуу булкуп алды. Маманазар уйкулуу көзү менен чыгыш тарапты бир карап алды да: "Ай, сен да бир кызыксың да. Түн ортосу боло элек жатса тур дейсиң. Кудайды бир карасаң боло. Турчу батыраак. Барбадым жумушуңа. Таттуу уйкуну бузуп жүрүп, тапкан акчаңдан кечтим" деп кайта жата кетти. "Ой, мына бул кишини көрдүңбү? Башына кыйын иш түшүптүр. А сен экөөбүздү адам экен деп, тилектеш курб экен, башыма түшкөн балээден куткарышаар бекен деп келип олтурат. Турчу" деди. Маманазар көзүн ушалап алды да: "Ким? Кандай иш менен?" деп башын көтөрдү. "Тез кийин, ким экенин болгон ишти жай айтып берем" деди да экөө тең ардан бери кийинип болуп: "Кана, Анархан жеңе, үйүңө карай башта. Атаңын Арбайга, Камилжанды" деп акырын угузбай адатынча сөгүп алды да Анархандын артынан жөнөдү. Эл оор уйкуда. Жүргөн эл чыккан дабыш жок. Акырын эки жакты байкап турушту да короого киришти. Тамдын көлөкөсү менен Анархандын үйүнө да киришти. Көп убакыт өткөрбөй Анархандын эмирегин эки бөлүп, арасына идиш аяктарын таңып көтөрүштү да бирден чыгалы. Муслимахун менен Маманазар жүктөрдү көтөрүп чыгып кетти. Алардын артынан Сакадай чыкты. Кокус ыйласа үнү угулбасын үчүн Эркинди ороп көтөрүп алып, Анархан эң артында чыкты. Эгер Эркиндин кың эткен дабышы чыкса, анын оозун баса калууга да Анархан даяр эле. "Башка чапса байтал жорго болот" деген эмеспи? Оор жүктү жеңилдей көтөрүп, Камилжандар сезип калып артыбыздан кууп келе жаткан жокпу деген ой менен улам арт жактарын карап коюп, сай жээктеп кашаттын түбү менен ыкчамдап келе жатышты. Эски шаардагы көпүрөдөн өтүшүп, өзгөн менен Куршапты көздөй кете турган чоң жол менен жүрүп олтурушту. Бир кыйла жол жүргөндөн кийин бактыгына күйгөн шамдай болуп, чыгыштан чыгып келе жаткан чолпон көрүндү. Алды жакта бара жаткан Муслимахун менен Маманазар жүктөрүн жерге коюп, маңдай терлерин сүртүп туруп: "Бул атаңдын Арбайга, Камилжан, эми кимди кармап берер экен? Эшегинин такайын" деп Маманазар күлүп жиберди. "Кана эме, бул бечара акылды башынан качкан байкушту кайда орундаштыралы? Менин оюмча ушул чендеги бир ээси жок тамдардын бирөөнү орундаштыралы. Кыргыз арасына чыгарган менен оокаты кыйын болот жана кармалып калышы мүмкүн. А бул жер канча кылганы менен да бейкоокалуураак. Дурус, ушундай деп акыл берели. Анын наркысын өзү билсин. Бирок корккон адамдын башка адамга ишенбей турган адаты болот. Анархан экөөбүзгө ишенбей келе жатышы да мүмкүн. Ошондуктан маселени өзү менен кеңешели. Мени бир тамга кийирип коюп, кез-кезде келип менин ал жайыма көз кырындарды сала жүргүлө десе, анда унчукпай кете берели" деди Муслимахун. Анархан менен Сакадай жете келишти да абдан чарчагандай тигилердин катарына олтура кетишти. "Таң атууга жакын калды. Мүмкүн болсо биз ушул жерден кайталы, Анархан жеңе. Мындай учурда кокус бирөө шек алып калууга да ыктымал" деди Маманазар. "Рахмат садагаңдар. Бул жакшылыгыңар өлгөнчө көкүрөгүмдөн калбас" деди Анархан. Дагы бир топ сөз айтабы деп күтүшсө да, эмне үчүндүр башка сөз айткан жок. "Кош болуңуз, Анархан жеңе" деп коштошушту да Муслимахун менен Маманазар кайра тартып кетишти. Жүктү араңдан зорго көтөрүшүп, Анархан менен Сакадай дагы бир аз жүрүштү. Тепеңдеп басып, колуна бир чоң чынны кармап, эркин да келе жатты. Бир окумда жолдун оң тарабындагы жаман короого киришти. Оң тарабында бир жаман үй турат. Теги бурчунда үстүн кырка чөп баскан жаман сарай турат. Үйдүн жыгачына караганда сарайдын жыгачы дурусураак. Бирок короонун көрүнүшүнө караганда бир нече жылдан бери киши турбаган. Бул сарайдын ээлери алда качан кырылып калган сыяктуу. Эптеп баш калкылап турсак болор дейм. Бир-эки күн баш калкылап, эки жакты байкап турсак, андан ары дагы көрө жатарбыз деди Анархан. Саат сабырынан сактанса болгону дешип, эмеректерин жаман тамга кийире башташты. Анархан чыканагынан бери жаман сууга колун салып жүрүп, Эркиндин эки көйнөгүн таппады. Айласы кеткенде үстүнөн түшкөн топурактарды аралаштырып жүрүп, бирөөнү араң тапты. "Ага, эмне ора болдуң жеңе? Суусу сооруккандан кийин таап аларбыз. Отту жактым, эмне жасайын" деди Сакадай. "Эмнедегидей кайсы көп тамагыбыз бар эле. Чыныдагы сүттү бышырып теги балага бер. Өзүбүзгө өлчөп ундан атала жаса." Жаан басылып күндүн арты ачыла баштады.
Bir чыны süt menen bir sındırım nandı jep, Эркиндин көңүлү да жайланды. Чуңкур кара чөйчөктөргө атала коюп, Анархан менен Сакадайда иче башташты. Жаздан бери Сакадай bir ойду ойлоп, ал ойун туура таап жүрсү да, Анарханга айта албай жүрө турган. Кечээ кечинде тамчылар таам турганда да ошол oyun эсине түшүрүп, жанындай жакшы көргөн жеңеси Анарханга айтууга бел байлады да, жеңеке деди. Бирок ушундай учурда айтканым уят го деген ой менен тим болгон. Эмне айтайын дедиң эле деген Анархандын суроосуна жөн эле үйдүн төбөсү түшпөс бекен деп сурайын деген дедим эле деп айтпай сөзүн чаргытып койгон. Ошол ою азыр дагы эсине түштү. Көпкө ойлонуп олтурду да, акыры айта турган болгондуктан айтайын деди. Жаным жеңе, жаман көрбөй турган болсоң, ойлоп жүргөн бир оюмду айтайынбы? Деди да, кыздын балалык назик кылыгы менен Сакадай кызара түшүп, төмөн карады. Айта кой Садагаң, жакшы ой болсо, эмнеге жаман көрмөк элем деп Анархан карап калды. Көңүлүңө ала турган болсоң айтпайм. Айт, эмне болсо да көңүлүмө албайм. Садагаң жеңеке, менден жадаган экен го деп көңүлүңө алба. Сокурдун телегени эки көз, көйнөксүздүн телегени бөз, дүлөйдүн угайын дегени жакшы сөз деген тура. Анын сыңарындай, менин телегеним деле жакшылык. Уялашым Каныбектин жалгызы Эркинде, Каныбек деп жүрүп, өз элиңден, өз жериңден азган, айтып түгөткүс азаптарга көнгөн өзүңдү корголбай баккым келет. Көптөн бери экөөңдү кантип багуунун жолун ойлойм. Сиз мен жөнүндө ой ойлосоңуз, мен сиз жөнүндө жүз ойлойм. Басканымдан кетеби, тилимден кетеби, көз карашымдан кетеби деп дайым сизден ыйбаа кылам. Жеңем менден көңүлү калып, көз жашын төкпөсүн. Эркиним ыйлабасын дейм. Эркинди мен багып чоңойтсом, мени сиз багып чоңойттуңуз. Экөөбүз бир үйдө жан сактагандан бери эчен кайгы азаптарды башыңан өткөрсөң да, эчен жаман абалда турсаң да, октон качкан кийиктей качып, турумтайдан корган бөдөнөдөй коруп жүрсөң да, мага алай карап, тил тийгизип, көңүлүмдү калтырган жоксуң. Сенин бул ырайымдуулугуң үчүн төбөм менен кудук казсам да сизди багууга, сиздин айткан акылыңыздан чыкпоого милдеттүүмүн, Садагаң жеңеке. Эгер кыздын бардыгы мен сыяктуу шартта, сиз сыяктуу жеңесинин колунда өссө, анан ошол кыздар, ошол жеңесинин көңүлүн калтырса, мен андай кыздарды шексиз сайып өлтүрүүнү каалар элем. Рас, кыздын бардыгы бирдей эмес. Балким жаштыгымдан же жамандыгымдан жазып калган күнөөм болсо кечирип кой, жеңеке. Жарамсыз жамандыгым калбаса, жаштыгым калган жок. Сиздин кадыр бар көңүлүңүздү таап багууга убактым жетти. Сизге жардам берүү үчүн ар кимдин баласын көтөрүп, керин жууп, дагы башка жумуштарды жасадым. Ошентип жүрүп таап келгениме кээде өзүм да тойбой калам. Демек, ушинтип жүрүп сизди багууга болобу? Жок, эркин экөөңдү эптеп багуунун бир гана жолу турат. Эгер туура болуп, башка себептердин ыгы келсе, чынында мен сыяктуу кыздар кайда кетип жатат? Мен 17ге толуп, 18ге аяк басуум аз калды го, деди. Андан аркы сөздөрүн айтуудан уялгандай, күлүмсүрөмүш менен ары бурулду. Эмне үчүндүн Анархан көзүнүн жашын төгүп, Сакадайды жаш балача көкүрөгүнө кысып, алкымынан жыттап, бир аз ойлонуп турду да, разымын Садагаң, разымын. Эркин экөөңдү багайын деп ойлогон оюңдан садага кетейин. Мен сени жыргатып, ичирип, байчечектей кылып кийинте албадым. Ошондой болсо да багуу үчүн жумшаган эмгегимди эсиңе алгандыгыңа рахмат. Кызда болсоң Каныбектин бир тууганы экениңде, мындан ары Каныбектин ордун жоготпой турганыңды бүгүнкү сөздөрүңдөн билдим. Эмнени айтайын деп айтпай койгонуңду да түшүндүм. Бирок жаным, ойлочу. Бул өтө кыйын маселе. Кана, абдан ойлончу. Сен жашыңды төктүрбөй, кадыр баркыңа жете турган ким бар? Менден жашырып жүргөнүң болсо, мен билгенден ылайыктуу эч ким жок. Бул ишти сенден мурда мен ойлоп жүргөн элем. Ыгы болгон жок. Сен билесиңби, билбейсиңби, өткөн жылдан бери мага бирин-серин жуучулар келип жүрөт. Мен өзүм алардын эч бирин туура көргөнүм жок. Бая күнү да 2 жуучу келип кетти. Алардын айтканын жактырганым жок. Бирөөнүн айтканы келеси орок, биринин айтканы элүүгө барып калган адам. Эгер ошондой жерге берип жиберсем, сенин убалың, төгүлгөн жашың мени тим коебу? Мен Кермахундан көргөн кордугумду сага көрсөтсөм, адамгерчиликке жатабы?
Алган күйөөң жарды болсун, бай болсун, бирок ал баардан мурда адам болсун. Ошондуктан дагы терең ойлонуу керек. Жок, жеңеке, мен өзүм билейин, уруксат бер десең, анда уруксат сыдаган деп, алкымынан дагы жыттап ойго кетти. Сакадай кайрылып сөз айткан жок. Жеңемин айтканы абдан туура, бирок андай адамды кайдан табууга болот деген терең ойдун кучагында термеле баштады. Кайсы короодон көрдүң эле? Ушул короодон? Бул адам түгүл, айбанда турган коро эмес го? Карачы үйдүн үстү алда качан түшүптүр. Көргөнүң жалган же короосунан жаңылып калгандырсың. Жок, ушул короодон көргөнмүн деп көчө тараптан сүйлөшкөн эки адамдын кобуру Анархандын кулагына шак эте түштү. Сакадай экөө чочуп кетишти. Акырын туруп карагыча короого эки киши кирип келди. Алардын байбатчаларына кийинген көрүнүштөрүнөн чочулап, Анархандар сарай алдына ыктай беришти. Бирөөнүн кийгени этеги тилик кызыл чепкен, экинчисинин кийгени көк ала бейкасам чапан. Баштарына топу, буттарына кашкар өтөгө, белдеринде саймалуу көк ала шай жуолуктар, жандарында чоң бычактар. Экөө бөдөнө кармоочудай акырын торулуп келип, бузулуп турган жаман үйдү карашты. Бизди кууп жүргөн куугунчу деген ойдон улам Анархан менен Сакадайдын жүрөктөрү түрсүлдөп какты. Тиги экөө үйдүн ичин карашты да, эч ким жок. Үйдүн ичи толтура суу. Сен жаңылып калыпсың, досум. Кудай урсун. Дал ушул короонун алдынан көргөнмүн деп бирөө безилдеп каргана баштады. Экинчиси айландыра карап туруп Анарханды көрө койду да, мына Анархан жеңем деп сарайдын алдына карай жүгүрдү. Анархан менен Сакадай келе жаткан экөөнү тааныса да, отурлай басышпады. Кийимдери начар жана суу, өздөрү жылаңайлак болгондуктан тиги экөө жакындаган сайын корунуп кымырынышты. Бул келе жаткан экөө Муслимахун менен Маманазар эле. Экөө кол кармашып, амандашып, эркинди көтөрүп өбүштү. Ал жайды сурашып, мурун таппай жүргөндүктөн мындан 4 күнү илгери жол менен өтүп бара жатып, Маманазар Сакадайды көргөндүгүн, жанында бир топ адам болгондуктан чоочулап учурашпай кеткендигин, Камилжандар Анарханды таппай калгандан кийин өз жандарынан чоочулап тым-тым болуп калгандарын, Зуннахундар канчалык издесе да таппай Кашкарга кетишкендигин, өздөрүнүн турмушу абдан жакшы болуп калгандыгын, дагы толуп жаткан сөздөрдү биринен сала бирин тизмектетип айтып өтүштү. Абдан каттуу адам экенсиз, Анархан жеңе. Ушул жерде туруп бир каттабагандыгыңыз же кабарыңызды билдирбегениңиз туура эмес. Баягы жүктү көтөрүп келип, коштошуп кайткан жерге 4 жолу издеп келип таппай кетип жүрдүк. Бирок абдан бекинипсиз. Бекингенде кыргыйга чала серптирип, чөп арасына жашынган бөдөнөдөй курупсуз, деп күлдү да куржунун ачып, Байгамбар баарына азыр деген тура. Анархан жеңе, Маманазар экөөбүз дурус болуп калдык. Курбум Каныбекти көз сала жүр деген сөзүн эске алып, азыраак белек алып келдим жеңе, деп куржундун ичинен 2 көйнөктүк жашыл чыт, чапандык 2 бейгасам, 2 штандык кызыл ала чыт, 2 көлөш, 2 маасы, керенелүү 2 ак жуолукту алып, Анархандын колуна берди да, бул 500 кес трайке, 5 кес ак сурп, өтүк, топу тиги жигитиңизге деди. Кантип кимге таман тузак тартып жаткандыгына ачык түшүнө албаса да, алдыртан Сакадайды бир карап, рахмат, Муслимахун курдаш. Каныбегим жок болсо да анын тилектештеринин бардыгына кубанам. Бул белектериң үчүн эмне деп алкыш айтарымды билбей калдым. Бирок мына бул 2 ак жуолукту бири мага, а бири кимге дегиди, деди акырын гана күлүп. Муслимахун эмне үчүндүр шаша түшкөндөй, жок, экөө тең сизге, деп жиберди. Бирөө тиги карындашыма, бул кийимдеримди кийгизип, жуолукту башына салып, 2 тогуз берген бирөөгө ээрчитип жибербейсизби деп Маманазар күлүп жиберди. Андай болсо мейли деп Анархан да күлдү. Сакадай күлгөн жок, бир түрдүү ыңгайсызданып, уялуу менен төмөн карап олтура берди. Маманазар ала келишкен эт, майын туурап, куура баштады. Муслимахун болсо сабиз пиязды туурап, күрүчтү жууду. Жардамдашууга Анархан аракеттенди эле, олтура бериңиз. Бир күн болсо да алдыңызга келип кызмат кылып, көөнүңүздү ачууга келгенбиз деп болушпай коюшту. Алып келген белектеринин баардыгы жакшы болду. Жалгыз гана эркиндин өтүгү тардык кылып калды. Эчтеме эмес, эртең алмаштырып же базарга сатып башканы алып берем, деди Муслимахун. Сөздөн сөз чыгып, бутактай баштады. Аныңыз дурус, Анархан жеңе. Тулпар сөөгүн оордобойт, султан сөөгүн кордобойт деген макалды кыргыз агайындардан көп укканмын.
Бирок бул сөздү жем, тилимди тузак кылып бирөөгө тарта коюп жаткан жерим жок. Сөзгө сөз келгенде сөздү айтпаса сөздүн атасы өлөт дейт тура. Сөздүн кыйшыны келе калгандыктан мен дагы бир ишиме мактангым келет. Кандай ишиңе? Деди Маманазар. Ал ишпи? Деди Муслимахун. Анарханга карап күлүмсүрөп турду да, ал иш Анархан жеңемин өзүнө гана белгилүү. Эркинен ажырап, оозу таңылып, эки колу байланып торго чалынган кептердей тырпырап, шум жөргөмүштөрдүн тамагы болгону жатканда ким куткарып чыкты экен? Бул олтурган Муслимахун 3 жөргөмүштү кантип жайлады экен деп суроолуу көз караш менен Анарханга мактангандай күлүмсүрөп, баягы унчукпай кеткен сөлөкөт мен болчумун. Ырас, көп азапты көрүп чоочуп калган адам өзүнөн башкага көп ишене бербейт. Бирөө тике карап койсо да шектене берет. Кээде момун адамдар залимдей сезилет. Ошол сыяктуу мага да көп ишенбей жүрдүңүз. Эми мындан ары ишенип, арыз арманыбызды айта жүрүң. Мен өз намысымды кетирбеген, өзүмө тилектештердин намысы үчүн жан берге турган адаммын го деп жүрөм. Мени кандай көрө турган болсоңуз, Маманазарды да ошондой көрүңүз. Мен муну үйлөндүрөйүн деп бир жерге куда болдум. Жакында үйлөнтүп, ушул ченден короо жай алып, сизге коңшу болобуз. Балким, деди да, андан аркы сөзүн айтпай Маманазарга карап күлүмсүрөдү. Маманазар Муслимахунга сакадайды көрсөтө көзүн кысып, кашын серпип күлүп койду. Рахмат, Муслимахун корбум. Досун Каныбек үчүн кылган жакшылык эбилип жерге түшпөс. Элине муйушкан азамат душманына тизе бүкпөс. Айтканыңдын баардыгы туура. Ырас, музоосунда сүздүргөн өгүз болгонду да коркот. Чоочулаганым да ырас, бирок жөргөмүштөр торго түшүрүп, чаяндар чагып өлтүргөнү жатканда куткарган сен экениңди билбей турганым эми гана билдим. Кылган жакшылыктарың үчүн карабашымды тартуу кылыш аздык кылат. Мындан мурун мени изилдегениңди, акырында ушул жаман кепенин алдында ушул абалы менен таап жолугуп олтурганыңды эч нерсеге теңей албаймын. Биз үчүн баа жеткиз билик алып, эмне үчүн келип олтурганыңды да түшүндүм. Курч кетилет, чарыкка кармаса жетилет деген Каныбек келип, кемтигибизди толоор, кийиз чоюлат, кичине чоңоет деп, эркин бой тартып этегибизди узартаар. Эркиндин сөзү элде калсын, душман сөзү жерде калсын деген. Бизге кылган жакшылыгыңар башыңарга даңк болсун. Жыгачтын баары тең болбойт, сарынын баары жез болбойт. Жаман жердин сырты бой чуңкур дөңсөө болот, жакшынын сырты комсоо болот деген. Сырты бул болсо ичи кайсыл дейсиң деп ирээндичүлөр да болот. Ал жөнүндө ойлонушуп көрүүгө азырда кеч эмес. Алдыга айткан сөз арзан, айылга саткан бөз арзан деген макалдан мен качыкмын. Муслимахун курдаш, бирөөнүн тоогун жесең каз байла, калың жесең кыз байла деген макалды эске ала коюп айтып олтурганым жок. Эгер мен ал макалды эске алган болсом, иш алда качан башкача болмок. Пули барнын кеби оң, пули жокнун кеби төң деген уйгур элинин макалын эсиңизге алып мактанып кетпеңиз. Өлүккө гөр тапыладо, тирикке ер тапылмадо деген. Бул башка бир тиричилик өтө бергидей. Ыйык басыма эрим болсун, өңкүр басыма өйүм болсун деген макалды эсиңе алып отургандырсың деп да ойлоп олтурган чыгарсыңар. Жоңуздар, андай күйкө алда качан торго айланып келген, бирок төлөөчү кептердин боосун тарткан эмес. Башыңды ким сыласа машайыгың шо, аныңды ким олтаса чырайлыгың шо деген макалга да толук кошула албайм. Дадамнын ашкалласы анамнын баркалласыга етмапту деп менин ушунча кылган жакшылыгымды эске алынбайбы деп да олтургандырсыңар. Бирок силердин кылган жакшылыгыңар менен келип олтурган кишиңер экөөңөрдүн арасы асман менен жердей эмеспи? Эгер бул ишке терең карабасак, эртеңки күнү эки өмүрдүн бири кыйылган гүлдөй солуйт эмеспи? Дагы ойлонолу. Ырас, менин оюмча, деди да, Анархан андан аркы сөздөрүн айтпай токтой калып, алдыртан Сакадайга карады. Айткан алкыш жана акылдарыңар үчүн ыраазымын, Анархан жеңе деп, кубануу менен бирге чынын айткандай жагалданып, топусунун бир жагын түрө койду Муслимахун. Алыстагы маяк. Кийинки бөлүмдөрдөн күтүңүздөр.